Арбаңыздар, бекендештер, жалпыңыздарды бүгінгі жұма күніңіздер менен құттықтаймын. Оор күн, оор түн болды. Мекеніміздің жартысы бардық жарандарыбыз бір түн бойы ұқтаған жоқ көрінеміз. Бардығыбыз чеграда болып атқан жанжал туралы, чеградағы мәселелер туралы, баткеніміз туралы ойлондық, үн қаттық. Бірақ авал ушундай болып қалды, қанседағы бардығы оң тарапқа чечилет деген үмітіміз илгери. Тынчтык каалайм жалпыңыздарға. Ертең 1 майды май, эмгек тынчтык деген уран менен тосуш элек. Бул жылкы 1 майыбыз чындыгында тынчтыктын эң керек болуп турган учуру. Бүгүн ушул чегара тууралуу, Баткен тууралуу сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Чегара бизге аманат, биз баштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысынын жарлыгынын негизинде чегараны куралчан басып кирген душмандардын бийигин кайтаруудагы көрсөткөн эрктери үчүн төмөндөгү аскер сыйланат. Атайын дайындалган топтун командири капитан Малдыбаев. Бабалардын каны менен чийилген мекенчеги эң ыйык деп билинген ар кадамы жаныбызга аманат. Күзөтүндө көзгө арам көз ирбен 4 мезгилде 4 түрлөнүп кийинген кагылайын ушул кыргыз жеринден сөз беремин кандай сыноо келбесин кайтаруу senin çeginden söz beremin kандай sınoo gelmesin kaytaruga çılbay senin çeginden kaytaruga çılbay senin çeginden yenelerdin köz yaşınan tigilgen mekençegi en asıl dep bilingen ar tarabı canыбызга amanat Күзөтүндө күйөт көзү илинген 4 мезгилде 4 түрлөнүп кийинген кагылайын ушул кыргыз жеринден сөз беремин кандай сыноо келбесин кайтарууга чылбай сенин чегиңден сөз беремин кандай сыноо келбесин кайтарууга чылбай сенин чегиңден кайтарууга чылбай сенин чегиңден Kural menen bilimden mekenime kızmat kılam dilimden ar karışı canımızga amanat Күзөтүндө canım kalkan demirden 4 mezgilde 4 türlönüp kiyingen kagılayın usul kırgız jerinden söz beremin kanday sınoo gelmesin kaytaruu kaytaruga çılbay senin çegiңден kaytaruga çılbay senin çegiңден 4 mezgilde 4 türlönüp kiyingen kagılayın usul kırgız jerinden söz beremin kanday sınoo gelmesin kaytaruga çılbay senin çegiңден söz beremin kanday sınoo gelmesin kaytaruga çılbay senin çegiңден kaytaruga çılbay senin çegiңден
Даруга чылбай сенин чегиңде. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Дагы жолу кутман кечиңиздер менен. Бул ТВ1 каналы атайын чыгарылыш, себеби мен жума күнү жумушка да чыкпашым керек эле. Дүйшөмбү күнү гана ушул жерде чогулуп генерал Исмаил Исаков жеңиш мырзалар менен чек ара маселеси тууралуу сөз кылдык элек, бирок ал ирет кыргыз-өзбек чек арасы тууралуу маектешкенбиз. Арадан 3 күн өтүп мындай окуялар чыгып кетерине чын айтсак көзүбүз жетпептир. Бирок бүгүнкү Кыргызстан дагы эле эмес, бүткүл Орто Азия чөлкөмүндөгү негизги саясий дагы, коомдук дагы талкуун жаратып жаткан маселе бул албетте кыргыз-тажик чек арасындагы кечээкү жана бүгүнкү болгон окуялар. Азыр Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы 16:00-го кыргыз айылдары бошотулат деген өзүнүн сүйлөшүүдөн кийинки натыйжасын берип отурат, бирок азырынча акыркы маалымат ошондой. Ал менен бирге биз студиябызга дагы ушул маселелер боюнча борбордон туруп кум жардам чогултуп жана башка маселелерге аралашып жүргөн жарандык активисттерди чакырдык элек. Эржигит Таштанов, Кадам жай жаштары коомдук бирикмесинин төрагалары, тең төрагасы дейин, жана Элбек Хабибулаев, Тамчы булак коомдук бирикмесинин төрагасы, чек ара маселелери боюнча талдоочу. Элбек мырза, сиз өзүңүздүн кичимекениңиз Баткен? Ооба, мен кичимекеним Баткен областынын Лейлек районунда туулуп өскөнмүн. Ал жердеги маселелерди мындай иштен билем десем, ошол билем да. Андан сырткары ушул чек ара маселе дайыма бар беле, же кийин эле пайда болду? Бар болчу мурдаттан бери. Бул дайыма тажик тарап мындай провокациялык, ар кандай мындай чагымчылдыктарды жасап келишет. Жок, мындай чек ара боюнча аныкталбагандык башынан эле барбы? Аныкталбаган чек ара аймактары бар. Ооба. Себеп дегенде ал жерде баягы шахматный түшүп калганда, мисалы үчүн Аксай айылы, Көкташ айылы, Актатыр айылдары ушул жерлерде мындай проблема, ошондой көйгөй бар. Бирок 30 жыл боюнча мындай атышуу болуп, айыл өкмөттү барымталга алып, анан кийин үйлөрдү өрттөгөн учурлар болгон эмеспи? Болду беле? Болгон. Мисалы үчүн былтыркы жылы могул Максат айылында, Лейлек районунда Максат айылы Тажикстан менен мындай чектешет. Ошол жерде былтыркы жылы да уруш чыгып, ал жерде биздин мен айткан мындай катуу кете элек дегеним. Ооба, мынчалык катуу болду элек да. Бул азыркы учурда мындай согуштук мындай даражага жетип калгандай, аябагандай катуу немеге чыгалып турат да. Мурдакылар мындай болгон эмес. Ушул бир күн бир аз атышкан соң эле кайра ушул биздин бийлик менен тажик бийлиги менен сүйлөшүп, ушул бүтүн бардыгын алдын алган болчу. Мисалы үчүн акыркы ушул жаңжалдардан бул Максат айылында болгон биздин чек ара Болдук, телефондоруңуздарды өчүртпөйсүңүздөр. Биздин чек ара вышкаларды алар ушул алып салгыла деген неме менен чыккан, требование менен. Андан кийин ошол биздин вышкаларды аткылап, ошол вышкаларды алып таштоого мындай жетишкен да. Ушундай маселе. Ошол чек арада жашаган кыргыз тараптагы, тажик тараптагы мындай негизги эле жашоо саясат ушундай агрессивдүүбү же мындай ынтымактуу эле жашап келдиби эле? Негизи кыз алышып беришип дегендей. Кыз алышып беришип, мындай акыркы жылдары мындай аябагандай чыңалуу. Бул маселелер дайыма болуп жаткандыктан мындайлар жок. Бирок баягы турмуш тиричилигинде, мисалы үчүн Лейлек району көпчүлүк товарлар же башкалар болобу, күнүмдүк Тажикстандын Ленинабад шаарынан, ошол Худжан шаарынан, ошол жактан чыгып, мындай карым-катнаштар жакшы эле. Ал жерде коңшу мамилелер мындай жакшы. Бирок ушул Тажикстан тараптан элдердин ичинен баягындай провокаторлор аябагандай көп. Алар ушул биздин мындай достугубузга, кандайдыр бир дос болуубузга кызыктар эмес. Күчтөр аябагандай көп. Булар ушул тажик тараптардан, тажик элдеринен. Ошону бирок эми жаман калк болбойт, жаман инсандар болот эмеспи? Ошол так ошондой. Эржигит мырза, кечээ күнү сиздер митингге чыктыңыздар. Негизги талап эмне эле? Митингге эл жөндөн-жөн чыкпайт, өзүңүздөр жалпыңыздар билесиздер. Бирок акыркы учурда бул чек ара маселеси, ошол эле элдердин ал жерде жашоо, күнүмдүк жашоосу кыйындап баратты да.
бул нерсеге алып келет эле. Себеби ал жерде жашап жүрсөң эле көчөдөн бирөө кирип келип эле аткылап салып үйүңдү күйгүзүп берсе, бул кыйын да, туурабы? Өмүр бою салган үйүңдү күйгүзүп жок кылды. Ошол сыяктуу эле кече дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, түштөн кийин эле бул уруш башталып, бул уруш эмес, бул согуш башталды. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан эгемендүү мамлекет, өзүнчө бир мамлекет болуп түзүлгөндөн кийин башка мамлекеттен эле бир адамдар кирип, аткылап, сайгылап, керек болсо заправка, үйлөрдү күйгүзгөн, бул уже прямой атака болду. Ошого каршы мамлекетибиз тараптан да бул нерсеге байма-бай көңүл бурулуп, көбүрөөк көңүл бурулуп, бүгүнкүгө чейинкидей эмес, көбүрөөк көңүл бурулуп, ошол жердеги инсандарга жардам берүү болду да биздин негизги максатыбыз. Биринчиден кан төгүүнү токтотуу болду, биздин талаптарыбыз бири. Экинчиден болсо, ал жерде бир чегара же болбосо бир жерди чечип аткандан кийин ошол жердеги элдер менен кеңешип туруп чечүүнү талап кылдык биз. Так, могу кан төгүүнү токтотуу боюнча Ак үйдө иштеген, 7-кабатта иштеген, мейли президент болобу, мейли премьер болобу же УКМКнын башчысы болобу, кечээкү кан төгүүгө алар кантип токтото алышмак эле же бүгүнкү күнү? Себеби кан төгүүнү бийлик же биздин күч органдары баштаган жок да. Эмне себептен Ак үйдүн алдына чыктыңыздар, мисалы үчүн Тажик элчилигинин алдына эмес? Туура айтасыз. Кантип токтотот? Бийликтин күчү бар да ал жерде. Мисалы, ошол эле элдерди көчүрүп кетип, УКМК өкүлдөрү болобу же болбосо ошол жерде разведчиктер болобу, балким да. Алар Тажик тараптан акыркы маалыматтар келиши боюнча бизге, ошол биз айылдаштарыбыз, жердештерибиз жиберет да, булар бирдеге даярданышып атат, окопторду казышып атат, же болбосо оборудование, оружияларын алып келип топтоп атат деген сулуктар бизге жеткенден кийин, ошол эле бийлик өкүлдөрүгө бизге жеткенден 2 эсе же 3 эсе тез жетет деп ойлойбуз. Сизге ал маалымат качан келди эле? Ал маалымат бизге примерно 25-не чейин келген. Бул маалымат ошондой келген. Демек бул мындай даярдалган жорту болдубу? Мисалы үчүн ошол Максат айыл жакта Разия деген биздин айыл башчы бар. Ошол эже айтып жатышат, 3 күн мурун эле даярдык көрүп, Тажик Республикасы өз элдерин ошол согуш боло турган аймактардан алып чыгып кетишкен деген маалыматтар эл билген. Бирок биздин ошол эвакуациялап, учурунда эвакуациялап мындай жетишпей калды биздикилер. Ошол бир аз чоң мындай көйгөй жаратып калды. Кече бардыгы өзү түн жарымда ошол Максат айылындагы Оочу айылы, анан Кулумду айылдары, ушул айылдардын бардыгы азыркы учурда Сүлүктү шаарына, Исфана шаарына, ошол жактарга жайгаштырылып атат. Түнү менен качып чыгышты, ал жерде бензин жолдо баратып, бензин жетпей калып, ар кандай болуп, мындай аябагандай кордуктарды көрдү да. Кече күнү биз митингдин уюштуруучулары катарынын бирөөсүн мен элем. Биз кече мурдакы күнү согуш башталардан алдын Таш баранын алдында биз ушул Баткен областынын аксакалдары, мурдакы губернаторлору, анан ал жактагы чыгаандуу инсандар, ошол эле Баткен областынын дагы баягы жогорку кеңештин өкүлдөрүнү чогулган жыйын өткөрдүк. Жыйын өткөрүп туруп, биз ушул абалды билет элек. Анан ушул абал курчуп кетпестиги үчүн биз бир күн алдын саат 2:00-гө митингди уюштуруп, биз өзүбүздүн сунуштарды берели деп жазганбыз. Биз 14 сунуш жазып, ушул сунуштарды бергенбиз. Бул жерде сунуштардын эң биринчиси эле бул Баткен району менен Лейлек районуна кыска мөөнөттүн ичинде аскерлерди, чегара кызматчыларын көбөйткүлө деген сунуштар болчу. Азыркы учурда аябагандай бат өзгөрүп атпайбы? Мисалы үчүн согуштук тактика болуп кетти, эми баягы аябагандай бат өзгөрүп атат. Биз саат 14:00-гө чейин деп уюштурганбыз, бирок бул кечеки маалымат менен уюштуруп, деме кылганбыз, бирок уже саат 14:00-дөн баштап уже ал жакта аткылашып, башка өзгөрүп кетти. Актуалдуулугун жоготуп. Актуалдуулугун жоготуп кетти. Ошондуктан кече митингде баягы жөнгө салуу процесстери аябагандай кыйынга туруп кетти да. Анан бул биринчи маселе болчу. Анан экинчиси, Тажикстан Республикасы эл аралык аренада Кыргызстанды дайыма провокатор, жанагы агрессор катары көргөзүп келет да. Эл аралык массалык маалымат каражаттарында информациялык согушта биз жеңилип жатканбыз. Ошол информациялык согушту жөнгө салгыла деген сунушту Тышкы иштер министрлигине тапшыралы.
мен өзім изилдеп чыктым, кээ бир ММКлар эл аралык мындай бир тараптуу маалыматтарды жеткизген ММКлар болду да. Ушуларды жөнгө салгыла деген сунуштар болчу. Биздин сунуштарыбыздын ар бири жөндүү ойлонушулган сунуштар болчу. Бирок кече баягы экинчи, үчүнчү күчтөр, баягы провокаторлор келип, мисалы үчүн бир аз тоскоолдук жаратты. Себеп дегенде биздин бул жакта иштелип чыккан программа такыр башкача болчу. Анан үчүнчүсү бул чек араны ушундай немеге келбеш үчүн чек араны чечкенге чейин Тажикстан менен бүтүн бардык чек араларды жабылсын деген коюп атабыз. Эгерде биз чек араны жапкандан соң, ушул биз контрабанданы, аткезчиликти да токтотуп, Тажикстан биздин мындай рычагыбызды көрмөктө, алар чындап эле Кыргызстан менен мындай жаңжалга бара турган болсо, биздин жашообузга кыйын болуп калат экен дегенди биз аларга билдирели дедик. Биздин сюжетибиз бар экен, Баткендеги абал боюнча корреспонденттер даярдаган, кайра кайтып келебиз. Улукбек Марипов айткан жер мана шейт, мана судун башы деген. 3-4 сааттан бери таш уруш болуп атат. Мекенчилдер таш ип менен садырга жеткизгиле. Келип чечсин, Катарина алмаштырып берсин болсо бизге. Alo. 3 gün oldu taş param bol oldu. Alo. Açıp ketdi taşlar meni. Şu at şodat taşlar meni, как всегда. Баткен кетті, құда қаласа. Абал ушундай, Кудайым колдосун деген бир ниет менен гана отурабыз, бардыгыбыз тиленип атабыз, кантсе дагы нечен жылдар бою коңшу жашап келген элбиз, биздин тарыхыбыз бир, биз кантсе дагы Каныкей апабыз дагы ушул элдин кызы болот. Анан мындай жанжал ал тарапка дагы биз тарапка дагы эч кереги жок. Бул жалгыз гана мындай бир саясий маселе катары карап атам мен. Саясат демекчи. Могул 14 талабыңыздардын бирөөсү Кыргызстандагы Тажикстан элчилигинин бир нече персоналы персона нон грата деп жарыялансын дейт. Кайсыл инсандар жөнүндө сөз болуп атат? Өзүңүздөр билесиздер, кече 2 күн мурун Тажикстан Республикасы Кыргыз Республикасынын чек арачыларын Тажик Республикасынын 2 жаш бала окуучусун сабап кетти деген шылтоо менен эл аралык аренада массалык маалымат каражаттарына таратып, Кыргызстанды агрессор катары көргөздү. Ошол эле учурда биздин Тышкы иштер министрлигине нота тапшырды. Бирок бул маалымат жалган болуп чыкты. Аны Тажикстан Республикасы өзүнүн катачылыгын мойнуга алды. Бирок ал мойнуга алган менен бизди эл аралык коомчулук агрессор катары көрүп калды. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Тажикстан Республикасындагы жарандарына, ол Жергатал, Мургап, ошол жерлердегилерге Тажикстан Республикасы тарабынан аягындай каттуу немелер, текшерүүлөр болуп, мындай басымдар жасалып жаткан да. Дагы ошол себептен улам биз
Бирок тагысымдар жок, кимди? Жок, тагысымдар жок. Ушул немелерди биз аларга ответный реакция катары биз сөз түрдө бул ишти жасашыбыз керек эле. Ошондо ал жерде бир эле ал эмес, биздин неме сунушубуз катары биринчи тышкы иште биздин Тажикстандагы элчисин чакыртып алыш керек. Консультация үчүн чакыртып алып алган соң гана аларга ошондой персона нон грата деген жарыялашыбыз керек эле. Биздин тактика ошондой. Кечирим сурайм. Могул Аксай, Кожойлоо, Бешкент чек ара посттору тууралуу да сөз кылыптырсыңар. Бул посттор качан алынды эле, кайра коюлушунун кажети эмнеде? Бул посттор 2019-жылы алынган. Бул Аксай постунда ушул Варухга кирчүү жолдо ал жерде мурда кыргыз чегарачылары дайыма тажиктерди паспорт контрол, машина контрол, чоң жүк ташуучу машиналар кирчүү эмес. Бардыгы контрол астында болчу. Тилекке каршы бул посттордун бардыгы Жеңиш Разаков учурунда алынды. Жеңиш Разаков губернатор болчу ал учурда Баткен областында. Бул чегаралар алынган соң биз тажик элдерин текшере албай калдык. Азыр ушул маселенин алдын алуу максатында бул немелер же берилген болчу. Ошол эгер чегараларга посттор коюлганда алар бизден сестенмек. Биз аларды дайыма текшермекпиз. Ал жака кандай адамдар кирип чыгып атканын биз билбей атабыз азыр. Балким ал жерде террористи болушу мүмкүн, же болбосо баягы контрабандист, аткезчилер болушу мүмкүн. Биз азыр алар боюнча мындай текшербей калдык. Ал жерде Бешкент боюнча айта кетсем, Бешкент боюнча ал жерде неме жок болчу. Пост. Бирок биз ошол жердеги элдер дайыма 2 жылдан бери сайрап келет жатчу бийликке ушул жерге пост орнотуп бергиле деп. Ошол пост жок болгондугунан себеби кече күнү Тажик Республикасы биздин 2 жаранды түн чарымда уурдап кетти. Ал Кыргыз Республикасынын аймагында турган жарандарды уурдап кетип, кадимкидей алып барып аларды кыйноого алып, мойнуна салафан салып, уруп тепкилеп, өзүңүздөр интернеттен көргөндөрсүздөр. Ушундай абалга туш болду, андан акырында эле ошо Тажикстан Республикасынан кайтарып алдык. Ушундай кадамдар болбойт эле. Эми бул кадамдардын баарын мен мындай ниет кылат элем, бейтарап бир орган түзүлүп, Кыргызстандын, Тажикстандын өкүлчүлүгү жок, ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынын да өкүлчүлүгү жок, себеби бардыгыбыздын bir çölkömde kızıkçılıklarımız var da. Belki Birleşmiş Milletler Uyumunun aldığındaki mediasiya borbar bolabı je başka avtoritetli üyeler aralık uyumlar gelip bir izilдөсүн жүргүзөт деп ойлойм. Bir ошол эле учурда Эржигит мырза, мен мына өзүм жаран катары бийликке сын айтып, митингге чыгып, жанагындай сиздер өңдөнгөн сунуштарды айтуу боюнча мындай номер 1 болбосом дагы bir алдыңкы 20-нын ичине кирем болуш керек да. Анан мен муну туура деп эсептейм. Митингге чыгыш керек, позициябызды билдиришибиз керек. Бирок абал ушинтип курчуп турган учурда баягы сырттан келген душман дебейин, эми агрессорлор турган, оппоненттерибиз турган учурда ич арадагы экиге бөлүнүп митингге чыгып, бийликке сын айтуу канчалык туура деп ойлойсуз? Биз кече күнү митингге чыккандын эң биринчи себептеринин бири элге бул маалыматты жеткирүү болду. Бизге толук кандуу кандай ситуация болду, эмне болду, ошону жеткирүү болду. Андан кийинки митингге дагы бир чыкканыбыздын себеби ошол эле бийлик өкүлдөрүн сындап, же болбосо аларды кетсин, же болбосо жоголсун, мамлекеттин бошотуп берсин деген сөздү айткан жокпуз биз ал жерге чыкканда. Биз ал жерге чыкканда ошол эле бүгүнкү күндө иштеп жаткан бийлик өкүлдөрүнө жардам берүү, ал жерде ишин жүргүзүүгө биз көмөктөшүү максатында, аларга биз өзүбүздүн үнүбүздү жеткирүү максатында. Митингде башка жол жокпу аны жеткизүүнүн? Митингден башка бүгүнкү күндө жеткирүүнүн жолдору жок койсе болуп калды. Кыйын болуп калды. Бирөөгө барып өзүңдүн бир позицияңды же болбосо ушундай абал болуп атат десек, бүгүнкү күнгө чейин канча 30 жыл өттү? Балким 30 жылдын ичинде канчалаган маселелер, бул маселелер бүгүн эле же болбосо 3 күн мурун эле пайда болгон жок да. Канча жылдан бери келатат. Бул маселе чечилбей келатат да, биздин үнүбүз жетпей жатат. Тетиги айылда болсок, жогорку кеңешке келип, өзүнүн үнүн айта турган ошол жерден элдер келип кире албай жатат, керек болсо эшигине. Ошондой кыйынчылыктардын айынан балким ушул биздин да үнүбүз жетет. Эл аралык аренагадан балким ошол жерде эксперттерибиз келип сүйлөп айтып, ушундай абал болуп атат дегенге дагы чагылдырып берүүгө дагы бир площадка түзүлү десек болот.
Сиздер ушул айылдаштар менен сүйлөшүп турасыздар, эми жогоруда айтылгандай карым-катнаш болуп, нетижеде 100 жылдыктар бою коңшу жашап келген айылдар, элдер, бир убакта бир мамлекет болуп жашаган элдер, албетте өзүнүн жүрүм-турумун кайсы коен кайсы жерден кирип, кайсы чычкан кайсы жактан чыгып атканын билет. Анан мындай ушул башталган агрессия, ошол элдердин өзүнүн мындай табигый бир өрчүп чыккан агрессиясы катары сезилип атабы, же үстү жактан Тажикстандын, коңшу мамлекетибиздин башкы бийлик органдары тарабынан келип, анан ошо байланылган согуш болуп атабы? Бул жерде Экөөнүн айырмасы өтө маанилүү да? Албетте, мен ушуну баса белгилеп айтып кетейин. Тажик эли дагы ал жерде жергиликтүү жашоочулар мындай ызы чуу чыкканды каалашпайт. Булардын бардыгы атайын уюштурулуп, балким бул бийликти Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон өз бийлигин күчтөндүрүү же болбосо дагы башка максатында баягы ушундай учурларда эл биргет эмеспи? Ушундай бириктирүү максатында дагы ар кандай провокациялык нерселерди ошол жергиликтүү калк менен жасап беришет да. Мисалы үчүн, ал жердеги чегарачы кызматчылар өйдө жактан буйрук болмоюнча эч качан алар пулеметтор менен атып, же вертолет менен үстүнөн тиг учак менен бомбалап, мындай иш-аракеттерге барбайт. Бирок ошол эле учурда баягы Рахмондун азырынча ал маселе боюнча, кечээнкү бүгүнкү маселе боюнча позициясы массалык маалымат каражаттарына чыга элек. Албетте, себеп дегенде Тажикстан Республикасы бул Орто Азиядагы мындай кандай десем авторитардык өлкө, мындай эң күчтүү диктатор десек болот. Ошондуктан ал эч мындай массалык маалымат каражаттарын бир муштумга алып тыйып койгондо толук кандуу укугу бар, тыйып коюп жатат. Ошондуктан бул жерде экинчи, үчүнчү күчтөрдүн мындай ал буйрук аркылуу экинчи, үчүнчү күчтөр мындай через ошондой мындай буйрук менен кетирип атып, мындай ушундай иш-чараларын көрөт да. Бул биз азыркы кырдаалды толук кандуу ушул тажик бийлигинин жүргүзгөн саясаты деп баласак болот. Ал жердеги жергиликтүү эл мындай даражада уюшулуп, мындай даражадагы чыр-чатак чыгара алмак эмес. Жергиликтүү эл чыр-чатак чыгарса, жөн гана бир-эки таш бараң болушу мүмкүн. Андан артыгына бул бийлик тийгилишет. Жардамага чыгат экенбиз, кайра келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Эржигит Таштанов жана Элбек Хабибулаев мырзалар менен маектешип атабыз. Баткендеги окуя боюнча, Баткендеги абал боюнча. Эми сиздер ушу чегараны көптөн бери билип жүрөсүздөр, изилдеп жүрөсүздөр. Анан албетте сын айтканга баарыбыз 5тен 5 деңизчи. А бирок бул маселенин кандай чечилиш жолдору бар? Рахмат. Эң оолу Өзбекстан Республикасы чегара маселесин кантип чечет? Ошо боюнча токтолуп кетсем, Өзбекстан чегара аймагында жашаган элдерден элдик кошуундар түзүлгөн. Чегара кызматкерлери менен биргеликте элдик кошуундар дайыма биргеликте иш-аракет кылат. Чегарачылар кетирген кемчиликти элдик кошуундар түзөйт. Ал эми чегарачы элдик кошуунун кемчиликтерин чегарачылар түзөйт. Алар бирдиктүү мамлекеттик стратегиянын негизинде иш алып барат. А бизде кандай болуп жатат? Бизде эл биринчи барып сүйлөшүп келет ал жактан, андан кийин элди ынандырууга аракет кылып жатышат. Ал жердеги маселе менен таанышпай жатышат. Эгерде эл менен жолукса эле, элдин баягы бир баштан 1000 баш жакшы деп коет го. Элдин арасында аябагандай ошол жердин маселесин чечүү жолдорун билгендер аябагандай көп. Ошол элди жергиликтүү эл менен тыгыз иштесе эле бул маселелер чечилет. Ал эми Тажикстан Республикасы менен мурда азыр деле толук кандуу азыркы ситуацияны чечүү маселесин айта кетсем, биз толук кандуу мындай азыркы Кыргыз Республикасынын маанилүү стратегиялык объектилерибизди коргоп калышыбыз керек. Стратегиялык объектилерибизге өзгөчө коргоого алып, Баткен-Лейлек жолун баягы дайыма коргоого ачык алып, андан сырткары ушул максат айылдарга чейин бүтүн бардык өзүбүздүн аймактарды коргоп, биз ошол мамлекеттик стратегиялык объектилерди утканча бул утуп, андан кийин бул немени токтотушубуз керек. Ал утмайынча мындай баягы биз стратегиялык баягы рычагтарды колго алышыбыз керек. А кайсы объектилер алар?
Биз мисалы үчүн азыр Кеченки головной деген бадаза бар. албетте головной бадаза бар. Себеп дегенде эгерде ал алдырып кое турган болсок, бизде мындай Баткен району мындай суусуз калат. Баткен шаары дегендейчи. Ушундай немелер бар да. Азыр бизде мен ушул элиме кайрылып кетким келип атат. Урматтуу эл журт, бизде азыр мындай паникага алдырып же ушул бийлик өкүлдөрүнө каршы чыгыштын такыр кажети жок. Кече күнү биз бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүп чыктык. Аларды мүмкүн болушунча азыр бул ситуацияны жөнгө алып, ошол жердеги мындай полигонго кирбей, ошо согуш аракетине кирбестен биз сыртта гана гуманитардык помощтор болобу же башка нерселерди бул жактан жиберип турсак. Себеп дегенде эгерде биз бул жактан азыр көпчүлүк жөнөп кетип жатышат ал жака. Бирок ошол жерди билген гана адамдар барсын, калгандар белки Баткен шаарында болобу же баягы ошол согуш аймактан баягы тынч аймакта бер жакта колдоо көргөзүп, гуманитардык жардамдарды таркатып же башка немелерге активдүү катышсын. Бирок баягы согушуп жаткан жерлерге такыр жолобой биздин аскерлерге аларды баягы чабуулдарына толук кандуу тоскоолдук бериш үчүн аларга баягы эркин кыймылдоосуга мүмкүнчүлүк берели. Биз азыркы учурда жөнөкөй жарандар кыла турган жумуштар, биз гуманитардык жардамдардан жардам берели. Себеп дегенде азыркы учурда официалдуу расмий түрдө уже Лелек районунда 15 миң, Баткен районунда 7 миңден ашуун калк баягы үйлөрүнөн көчкөн. Качкын болуп уже ошолорго биз продукта, азыр кандай продукталар жетишпей жатат экен, биз ал жактан байма-бай маалымат алып турабыз. Un, картошка, май. Бул эң негизги азыркы ал жакта жетишпей жаткан ушулар. Ушул нерселердин бардыгын Бишкек шаарындагылар, башка жердегилер болобу уюшулуп, ушул гуманитардык жардамдарды жиберели. Ал эми жарандар биз өзүбүз дайыма даяр болуп, жана бирок ал жерге азыр Баткен районунда барбай туралы. Себеп дегенде эртең сиздер барган менен ал жерде эч кандай баягы согуштук аракетке кошула албайсыздар. Бир гана ошол жерде биз жиберген баягы гуманитардык жардамдарды ал жерде сиздер да жеп, башкача айтканда ал жерде жашашыңыздар керек да. Ошол жерде баягы биздин качкын үйүн таштап чыккан жарандарыбызга жиберген немелерди сиздер дагы баягы үстүмө үстүк башма-баш болуп каласыздар. Ошондуктан бийлик менен тыгыз иштешип, бир биримдиктүү неме бололу, дайыма даяр бололу деген чакырыктарды айткым келет. Абдан туура кеп маселе көтөрдүңүз да, кечеден бери эми алардагы баягы ички сезимдери кайнап турган үчүн чыгып атса керек да. Бирок барсыңарбы кыргыз элим, мына биз чогулдук, мына биз Баткенге аттанып атабыз деп, анан керек болсо депутаттардан өйдө, бийлик органдарында отурган инсандардан өйдө, канасыңар активисттер, барсыңарбы, турбайсыңарбы, Баткенге барбайсыңарбы дейт да. Анан эми мына сиз үчөөбүз мисалы үчүн азыр Баткенге алып барсын. Эмнеге жарап беребиз? Же атайын даярдыгыбыз жок болсо, же андай жерде колубузга курал кармап бир стратегияны билбесек, биз жолтоо гана болобуз да. Биз биздин армиябызга жолтоо гана болобуз. Анан мындай ашык кылам деп, артык кылам деп тыртык кылгандык деп ойлойм бул биринчиден. Анан экинчиден бул албетте саясий популизм. Бул албетте саясий популизм. Өзгөчө бийлик органдарында турган инсандардын ушундай чакырыктары. Толуктап кетсек ушул маселе боюнча. Акыркы күндө, мисалы, ушу Баткенде окуя курча баштагандан кийин элдер чыга баштады. Мен жардам берем, мен барам деп ошо сиздер айтмакчы эле. Ал жакка баргандан көрү бул жакта жардам берсин, эмнеден жардам бере алат? Эгерде акчасы жок, каражаты жок болсо, каны болсо да ошол эле кан тапшырчу борборго барсын. Урматтуу туугандар, ошол жерге барыңыздар, сиздердин каныңыздарга ошол жерде жарадар болгон жарандарыбыз муктаж, кан тапшырсаңыздар болот. Андан кийин тамак аштан жардам берсеңиздер болот. Ошол эле соц тармактарды, туура эмес маалыматтарды, же болбосо фейковый маалыматтарды окуп алып эле өзүбүз паникага түшпөстөн, андай туура эмес чыккан, же болбосо официалдуу подтверждениясы жок факт менен айтылбаган нерселерди таратпоого чакырабыз, ошону жардам берсеңиздер болот. Патриот жигиттерибиз көп, туугандарыбыз көп, бирок мыйзамдуулукту сактайлы, аракет ошого жараша жасайлы. Бул жакта штабтар түзүлдү бизде.
Бишкек шаарында Дворец спорттага барып өзүңүздөрдүн гуманитардык помощуңуздар болобу, кандай кийим-кечегиңиздер болобу, керек болсо ошол эле үйдөн көчүп кеткендер жалаң аяк келди, ошолорго ботинкаңыздар болсо дагы берсеңиздер, биз аларга спорт ордосуна жеткирип берсеңиздер, биз жеткирип беребиз. Бул жакта штабтар түзүлдү, ошолорго кайрылсаңыздар болот. Кандайдыр бир жардамды берем десеңиздер. Ал жака баргандын кажети жок бүгүнкү күндө. Бирок биз атайын база түзүп атабыз. Эгер ошондой патриот жигиттерибиз болсо, биз база түзүп коебуз даяр болуп. Эгер базабызга жараша кийин ишмердүүлүк алар балким подготовкадан өткөрүп, андан маселе болчу болсо, ошондо жиберишибиз мүмкүн. Эң туура айтасыз. Себеби бизде деген мына биздин салыбызга жашап аткан армия бар, кармалып аткан, бизде куралдуу күчтөрүбүз бар. Кудай андан сактасын, бирок мен муну мыйзамдуу жолдорун билем да бул нерсенин. Бизде атайын чек ара кызматкерлери бар, булардын бардыгы даярдалган. Биз деген бир нече эл аралык уюмдардын өкүлү болобуз. Анын ичинде Тажикстан менен бирге ОДКБнын дагы өкүлчүлүгүбүз бар, тең укуктуу. Андан тышкары көптөгөн жолдору бар да. Анан колубузга тиги айры бычактарды кармап алып чуркап парчудай биз 18-кылымда жашап аткан жерибиз жок. Эл аралык аскер укугу бар деги эле мунун баардыгын эске салыш керек деп ойлойм дагы. Анан эң негизгиси мен ушул сиздерге кошулуп айта кетчү нерселерден саясатчыларга кайрылып келем да. Урматтууларыбыз, позициясы болобу, оппозициясы болобу, бийлиги болобу, бийликке келбей калгандары болобу, батышчылыбы, орусчулубу, динчилиби, атеисттиби, айланайындар бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, мындай саясий упай топтоону токтото туралыкчы. Но эч бир сиздерге кошумча упай бербейт да бул нерсечи. Улам чыга калып атасыңар, кыйкырып атасыңар. Болбойт. Жалгыз нерсе баарыбыз биригип конституциянын негизинде, мыйзам негизинде кошулушубуз керек деп ойлойм. Кошулуу тууралуу кандай телефондорго чалып, сиздер менен кантип байланышса болот биздин кайдыгер эмес жарандарыбыз? Дворец спортосуна барса, ошол жерден биздин волонтерлор олтурат. Волонтерлорго ошол жерге кайрылсаңыздар, бизде Бишкектен тышкары мисалы ушун Нарымкөл, ошол сыяктуу эле Ош шаарында да түзүлдү, Ош шаарында Борбордук аянтта. Бизде спорт ордосунда жана 2-3 жерде точка ачтык, азырынча азыр тактап атабыз кайсы жерде. Бирок телефон номерлары ким менен биргеликте уюштуруп атабыз? Бул жаштар комитети менен, ошол эле туризм министрлиги менен, маданият министрлиги менен биргеликте ушул нерселерди уюштуруп жатабыз бүгүнкү күндө. Эгерде жардам иретинде бергиңиздер келсе, биз эл сом номер айтып кетейин. 0702 17 80 36. Бул биздин ушул уюштуруп жаткан элдик жардам. 0702 17 80 36 бул электрондук эл сом капчыгынын номери. Азырынча эгер колуңуздардан келсе, чындыгында жардам берем десеңиздер, анда ушул жигиттер менен кошулуп жардам берүүгө биз дагы чакырабыз баардыгыңыздарды. Жигиттерден тышкары дагы биздин мындай көптөн бери ишенимдүү болуп калган кайрымдуулук фонддорубуз, ыктыярчылардын командалары иштеп атат. Буюрсаң бардыгы жакшы болот деген үмүтүбүз илгери. Сиздер ушу Бишкекте эле калууну пландап атасыздарбы же кичи мекенге барасыздарбы? Мен ушул боюнча кыскача айтып кетсем, азыркы учурда ошол аймакты жакшы билбеген жарандар болсо, мындай ал жака барыштын кажети жок. Ошол жакта туулуп өскөн жарандар, ошол жерди местности, ошол аймакты жакшы билген, ал жерди барып туруп, азыр ал жерди билбесе, барып туруп тажиктердин блокадасыга, тажиктердин туткунуна түшүп калышы мүмкүн. Баягы жолду кайсыл жер, кайсыл аймак, кайсыл жерге карайт деген. Эгер абал курчуп кетсе, алар билбейт. Ал эми ошол жердин тургундары жакшы билет. Эгерде баягы мүмкүнчүлүгү болуп, ошондой немелер болсо, алар барса болот. Бирок калган жарандар, урматтуу могул Баткен районунун тиештүү эмес, баягы башка жарандар, биз гуманитардык жардамдан жана башка жардамдан дайыма жардам берип туралы. Эгерде биздин күчкө жардам керек боло турган болсо, баягы жарым-жартылай баягы аскердик мобилизация деген болот. Андан кийин гана биздин чакырыктар болот. Бизде азыр биз ушул бийлигибизге колуна кол, бутуна бут болуп берип туралы. Биз дайыма ушул жана Эржигит мырза айтып кеткендей, буга чейин делекече списокторду калоочулардын бардыгын түзүлгөн. Эгерде кандайдыр бир жардам керек турган болсо, бул өзүбүз баягы жардам беребиз. Ошондуктан биз менен байланышыңыздар, бирдиктүү гана, системдүү гана иш кылалы. Баягы
куру баягы патриоттук баягы ар бирде күйүп бышып атабыз, ошол менен барып эле биз баягы аскерлерибизге жүк болуп калбастан биз жалаң гана пландуу иш аракет жасайлы. Ооба, себеби буйруса мына бүгүн 16:00 деп атат, ушул менен токтоп биздин дипломатиялык тил дагы ишке кирип, Кудайым буйруса эки өлкөнүн жетекчиликтери сүйлөшүп, мындай жанжал токтойт деген ишеничибиз илгери, бирок кантсе дагы күйгүзүлгөн үйлөр бар, тураксыз калган үй бүлөлөр бар, аларды дагы кайра тургузуп берүү албетте мамлекеттин дагы, бирок ошол эле учурда биздин дагы мындай ушул амалдагы мүмкүнчүлүгүбүз жана милдетибиз да. Албетте. Дагы бир нерсени айтып кете турган, бул маселе мисалы 16:00 токтоду дейли, бирок эгерде кыргыз тарапты бүгүнкүдөй слабый, мындай орус тилинде айткандай, алсыз деп ойлоп алышы болсо, бул процесс бул менен токтобойт деп айта алабыз. Себеби буга чейин бул нерсе уланып келет, булардын стратегический планы, алар кайсыл жолдор менен кетебиз, кантип алабыз, ушул маселелерди козоп келген. Бул нерсени жылдар бою ошо Баткенде жашаган, Лейликте жашаган элдер бул азан тартып келди буга чейин. А биз эгерде мындан кийин кантип чегараларды сактап калабыз, ал жака инвестиция жасашыбыз керек. Ошол эле жолдорду оңдошубуз керек. Жолдорду кантип оңдойбуз? Мисалы, бир жыл Баткен облусуна көңүл катуу буралы, ошол жердеги элдерге жашаган, мисалы, Бишкекте жашоо сонун. Мисалы, жолдорубуз бар, үйлөрүбүз бар, үйүбүздөн суу чыгат, ысык суу, музак суу, газыбыз бар, электроэнергиябыз бар. Бирок Баткенде ошол эле чегарада жашаган бир үйдүн балким жагарга оту жок, балким жагарга свети, газы жок, суусу жок ичерге. Ошол маселелер чечилмейинче бул чегара маселеси эч качан чечилбейт. Ошо чегара бул зынтор эмес, же болбосо котлован казып, жолду ачуу эмес, а бул чегара ошол жерде жашаган элдер. Ошол жерде жашап, ошол жерде өнүгүп, өссө, ошол жерде эгер ошондо чегара куралат. Ошону унутпастан аракет жасоочу болсок, стратегически өзүбүз по плану иш жасоочу болсок, ошондо өнүгөбүз. Дагы бир неме айта кетсем, биз азыр кыргыз элине эле кайрылып берип, кыргыз бийлигине, азыркы кыргыз өкмөтүнө да кайрылып кетейин. Азыркы учурда ушул элдердин бардыгы жан үрөп, ошол Баткенге барып, демине-дем күчүнө күч болуп берели деп аткан себеби, азыркы учурда Баткен районунда, Лейлек районунда ошол аскерлердин жетишсиздиги, ошондуктан мүмкүн болушунча ал жактарга аскерлерди эртелетип жибериңиздер, сураныч сиздерден. Ал жакта чечкиндүү кадамдарга барыңыздар. Биз Тажикстан Республикасы менен тең ата сүйлөшүп, баягы биз өзүбүздүн позициябызды берип кое турган күчсүз, алсыз өлкөлөрдөн эмеспиз. Биздин өзүбүздүн рычагдарыбыз бар. Биз күчтүүбүз ал жерде. Бул мындай эл аралык мындай салыштырып келгенде да, ошондуктан бизде баягы ал жерде элдин бейпилдигин, тынчтыгын сактап бере турган ошол куралдуу күчтөрдү жетишинче ошол жерге биздин чегараларга бекем чеп кылып ошол жака курап бериңиздер. Сиздерден ушул сураныч, ал эми кыргыз эли болсо, ушул сиздер суранычыңыздарды аткаргандан кийин эле сразу ушул баягы бардык кыймыл аракеттерин токтотуп, сиздер менен баягы бийликке болгон ишеними артып, биргеликте иш аракеттер болот деген суранып кетмекчимин. Рахмат. Эржигит Таштанов, Кадамжай жаштар коомдук бирикмесинин тең төрагасы жана Элбек Хабибулаев, Тамчы булак коомдук бирикмесинин төрагасы, чегара маселеси боюнча адис бүгүнкү студиябыздын меймандары болушту. Ыраазычылык билдирем. Буйруса кийинки жолуккан жолугушубуз Баткенде ай бүлгүлү чыгыптыр, кандай сонун фестивалдар өткөрүлүп атат, эки элдин ортосунда ынтымак ушунча жашасын деген гана таризде жолугалык, Кудайым буйруса. Улуулар айткан жакшы сөз бар эмеспи? Эң жакшы соғуска караганда эң жаман тынчтык жакшы дегенчи. Тынчтыгыбыз да жаман эмес, жакшы болсун. Рахмат сиздерге, аманчылык болсун. Чоң рахмат. Рахмат, биз улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кече күнү 29 апрель күнү Баткенде Кыргызстан менен Тажикстан чегарасындагы головной суу бөлүштүрүүчү станциясынын тегерегинде башталган чыр бүгүн мынтип чоң бир жалынчалга айланып отурат. Кече күнү эле республикабыздын президенти Садыр Жапаров ушул маселе боюнча
вице-премьер-министр Артем Новиковду жетекчи кылып жөнөткөн бул маселе чечүү боюнча. Белгилүү болгондой кече күнү УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Кыргызстандан тышкары болгон. Ал тууралуу пресс катчылык кече күнү саат 16:00 билдирүү жасап, Камчыбек Ташиев Германияга дарыланууга кеткен деп белгиледи. Кийин Камчыбек Ташиев мырза өзүнүн социалдык тармактарында мен Германияга ден соолугумду жакшыртайын деп келген, бирок ооруканага жетпестен бул маселени угуп кайра артка кайттым деп билдирди. Бүгүн болсо ал инсандын Баткенде обл администрацияга кирип, сыртка чыгып губернатор менен элдер менен жолугушуусуна да бардыгыбыз күбө болдук. Мына ушундай тездик менен абал өзгөрүп атат. Бардыгы ошол тездик менен кайра тынчтыкка келсин деген ниетибиз бар. Мен бул нерселердин баарын айтып жатканымдын себеби саясатчы Эмил Жураев жана Нурсултан Акылбек жарандык активист мырзаны студиябызга чакырдык элек. Өлкөбүздүн чек ара маселелери боюнча негизги инсаны, разведканын негизги инсаны болуп аткан кызматкер ушул нерселердин баардыгын билип туруп чек арага чыгып кеттиби? Бул дагы бир кынчылык деп эсептейм. Билбей туруп чыгып кетсе, анда жумушуна кылган кыянаттык, себеби ал инсан эмес, ошол жерде жашап аткан жергиликтүү калк дагы билген экен. Мына окоптор казылып даярданып атат. Буну кантип бааласак болот? Биринчиден белгилей кетейин, мен саясатчы эмес, саясаттануучу. Саясатка аралашым жок, тийишим жок. Сиз айткан маселе боюнча байма-бай кече өтө көп айтылды. Чындыгында эл нааразы болгон өтө бай. Биринчиден албетте Камчыбек Ташиев мырзанын ден соолугу жөнүндө мен кабарым жок. Баарыбыздын эле кабарыбыз жок. Чындыгында мүмкүн жана жакында эле операция болуп келген болчу, жүрөгүнө хирургиялык иш жасалып. Кыйналган болсо мүмкүн жарыланганы кеткендир. Кыргызстанда каралса дагы деле жакшы болмок элдин алдында. Андан өзгөчө могу кырдаал курчуп турганда чындыгында бул өтө кескин бир чоң суроолорду туудурган кадам болду да. Анткени ал киши билбей коюшу мүмкүн эмес болчу экен. Анын карамагындагы көзөмөлүндөгү органдар байма-бай билген экен, маалыматы болгон экен, айткан экен жетекчисине. Эл да билген экен. Мен бир гана мүмкүн болгон ошол мунун түшүндүрмөсү ошол чындыгында анын ден соолугу жакында болуп өткөн операциядан кийин ден соолугу кескин начарлаган болушу мүмкүн деп ойлойм. Бирок ошондой болгон кезде да ал кетип аткан болсо, анда толук бойдон даярдыкты көрүп, ушундай болушу мүмкүн экенин алдын ала байкоо жүргүзүп, өзүнүн башка өкмөткө да, аткаруу бийлигине да, өзүнүн карамагындагы кийинби эмесине да тапшырма берип, тиешелүү кишилер менен бул боюнча макулдашуунун негизинде кетиши мүмкүн болчу. Эми муну баягы жакшы нерсе айтылды, азырынча сындабай туралык, маселе чечилгенден кийин анан бардыгын анализдеп талдап алабыз. Биз Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу эле ОДКБнын мүчөсүбүз, бирок ушул абалда дагы мына кече күнү Тоолук Карабакта болгон окуяда дагы бул уюмдун канчалык авторитеттүү, абройлуу экенин даражасын көрүп турабыз. Деги эле ушундай учурларга кайталана берсе, мындай уюмдарга мүчө болуунун кажети барбы бизде? Буга чейин ОДКБ боюнча эстесеңиздер 2010-жылы да чоң суроолор туулган болчу. Бизде ушундай кооголаңда ОДКБга ал кездеги биздин жетекчибиз кайрылып, эч кандай көзгө илерлик реакция болгон эмес болчу. Кечээ болсо эки ОДКБга мүчө болгон эки мамлекеттин ортосунда өзгөчө бир мамлекет тарабынан толук кандуу аскери иш-аракеттер болгонуна эч кандай реакция болгон жок. Бул эмнеден кабар берет? Менимче буга чейин эле көптөн көп ошо эксперттер айтып келген бир маселени бетке чыгарды, ачыкка. Бул деген ОДКБ толук кандуу ошол 6 мамлекеттин тең ата, тең укуктуу жана тең кызыкчылыгын арткан уюм эмес экен. Бул жөн гана ошол уюмдун ичинде үстөмдүк кылган бир мамлекеттин, ошол мамлекеттин кызыкчылыгына жараша түзүлгөн мурдагы Союздун 6 мүчөсүнүн, 6 республикасынын арасында түзүлгөн бир кошун уюм. Ошол эң чоң мамлекет
Россия Федерациясынын кызыкчылыгы тиешелүү жерде мүмкүн алып келинет, бирок андан сырткары аракеттерге бул уюм жарабайт экенин биз кечээ байкадык. Россия Федерациясынын расмий инсандардын арасында мен жалгыз гана Мария Захарованын кечөөnkү билдирүүсүн көрдүм. Ал биз бул маселени изилдеп атабыз, талдап атабыз деди. Болгону гана андан тышкары Россиянын массалык маалымат каражаттары, ошол эле Лента.ру жана башкалар, Эхадан башкасы, мен бүгүн Эханы аттым, алар башка таризде айтып атты. Мындай федералдык каналдардын бардыгы эмнегедир Кыргызстан агрессия кылып, Кыргызстан тажик жерин басып алды жана башка деген учурлар бар да. Нурсултан мырза, бул эмнеден кабар берет? Бул биздин бийлик Кремль менен мындай достошуусу азыракпы, күнү саналып калганбы, же тескерисинче Тажикстандын авторитардык режими күчтүүрөөкпү? Сиз кандай ойлойсуз? Эми кечеги мындай чынын айтмай чагымчыл эле көрүнүштөй болду. Бир тараптуу көрсөтүп, тиги кыргыздар агрессия кылды, өзүбүздүн жерибизде эле өзүбүздүн тажиктердин жерин басып алды деп. Бирок бир нерсени айтып кетиш керек. Азыркы убакка чейин бир эле маалымат бар. Кыргызстан тараптан 13 адам каза болду. Кыргыздын айылдары автоурга кабыл алып, погран заставага күйүп кеткен дүйнөнүн баардыгы көрдү окшойт. Бул жерде мен бир эле орустарды күнөөлөгүм келбейт. Бул жерде азыр бул ушул окуянын 3-чү күнү кетти. Мурдагы күнү башталган. Бирок түздөн түз бийлик тараптан бир дагы мындай жанагы журналисттерди чогултуп, урматтуу туугандар, чек арада тигинде болот. Мына жерде мындай башталды, бул жерде ушунча адам каза болду. Мындай ачык маалымат беришкен жок да. Биринчиси, экинчисиден кече айтып атат, баягы Совет Безопасности чогулду деп. Бирок Совет Безопасности чогулду деп дагы бир эски сүрөттү көрсөтүп коюп атат. Экинчи маселе. Биз бул жерде бир эле ошол тышкы маалыматтык согуш болушу мүмкүн да. Бирок ички дагы биздин өзүбүздүн жарандарыбызга дагы бийлик тараптан мындай толугу менен маалымат жетпей атат. Эмне болуп атат Баткенде? Анткени мен кече эртеден кечке ошол жерде жүргөн жарандардан, ошол жерде жүргөн солдаттар обстрелдин түбүндөн айтып атат, бизге күч жетишпей атат, тигиндей биз баягындай неме болуп калды депчи, даяр эмес болуп калдык дегендей кылып айтып атат да. Эми жанагы биринчи сурооңузга кошулуп кетсем, бул чынын айтканда өтө чоң бир халатность да. Жанагы сыртка чыгып кетти дегендей болгондо, сыртка чыкса дагы азыркы абалдын бул бир эле тажик чек арасындагы абал эмес, бул мындай чоң мындай көз караш менен караганда Өзбекстан турат, бул жак Тажикстан турат. Ошондой убакта чыгып кетсе дагы, бирок сөзсүз түрдө бир жоопкерчиликтүү адамды коюш керек эле. Кандай тез реакция бере турган, кандай окуя болсо да, терроризм болобу, чек арада чыр болобу, бул жактагы сүйлөшүү болобу, баардыгына эң главный переговорщиктин чыгып кеткени бул абдан бир бизге мындай жиңди келдире турган бир көрүнүш болду. Эмил мырза, биз Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешебиз. Ар бирөө менен кандайдыр бир талаштуу маселелерибиз бар. Кытай Эл Республикасы, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Эми ачыгын айтыш керек, ушул 4 мамлекеттин ичинен экономикалык тараптан дагы, социалдык, саясий, аскердик тараптан дагы эң алсызы Тажикстан. Берки 3 мамлекет, эми Кытай жөнүндө такыр эле сөз кылбайлык, баары күчтүү мамлекеттер. Анан ушул алсыз мамлекет, эң алсыз кошунабыз менен ушундай курчуп атса маселе, ушул маселени чече албай калып атсак, анда берки 3 мамлекет менен жаман айтпай жакшы жок, мындай кырдаал курчуп кетсе биз жөн эле колубузду көтөрүп берип отуруп калабызбы? Бул кандай? Бул жерде бир нече нерсе бар. Биринчиден жалпы эле эл аралык катнаштарда өзгөчө тарыхтан алсак, мындай сыяктуу согуштар же кагылышуулар так ошо бири-бирине барабар келген, бири-бирине тең келген тараптар арасында көбүрөөк кездешет экен да. Анткени ошол ар бир тарап билет канчалык болжолдуу күчү бар экинчи тараптын. Жана ошону жеңип алганга мүмкүнчүлүгү бар дегендей бир күтүү бар, сезим бар. Эгер бир чоң мамлекет менен кичинекей мамлекеттин арасында келишпестик болсо, ал жерде кичинекей мамлекеттики сезилип көрүнө эле, эгер согуш кабарчы болсо ал жеңилип калышы анык. Грузия, Россия мисалы үчүн, Украина, Россия. Ал жерлерде эми анын көп башка эмелери бар. Мисалы үчүн Грузияда ал ушул өзүнүн жана бир тилкеси, мурда Россиянын колдоосу менен басылып калган Абхазия жана Түндүк Осетия
аймактары менен болгон согушка эми Россия кошулуп калды. Алардын тарыхы өзүнчө дагы башка чоң. Негизи жалпысынан ошо Россия менен дагы 1-2 мамлекетти алсак, дүйнөдө азыр аз эле мамлекет калды, ошо күч менен маселени чечсе болот деген мамлекеттердин азыр эле саны калды. Көбүнесе өзгөчө могу Кытай менен Кыргызстанды алалы же Өзбекстан менен Кыргызстан биз жакыныраакпыз. Бирок мындай жерлерде чоң мамлекеттердин түшүнүгү бар. Азыркы 21-кылымда же акыркы 20-кылымдын акырында деле күчкө салып, агрессия менен, аскер менен маселелерди чечүү бул негизи практикадан чыгып калган эле нерсе болчу. Азыр эми акыркы кездерде тилекке каршы бул кайра келип атат. Жаш өзгөчө анан бири-бири менен теңме-тең келген мамлекеттердин арасында мындай түшүнүктөргө бир аз дагы да убакыт бар окшойт да. Бул мисал үчүн канттагы Россия базасы менин билишим боюнча бул келишимдердин биринде эгерде Кыргыз Республикасынын территория аймагында кандайдыр бир жанжалдар чыкса, Кыргызстан Россия авиабазасынын жардамына тез арада алууга кепилдик ала алат деген жардам бар болчу. Бул кандай аткарылбай калды, кандай себепчи, кайсы учурда Россия авиабазасын колдонсок болот? Себеби мына билишим боюнча Тажикстан ошол эле Урусиян вертолетторун колдонгон экен. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул учурда балким Ганси авиабазасынын чыгып кетиши туура эмес болгонбу деп мындай бир ой жаратпайбы бул нерселер? Ганси авиабазасынын чыгып кетиши бул түздөн-түз ошо Россиянын саясатына тиешелүү. Баарыбыз айтканым, Ганси турганда балким мындай окуялар болбойт эле. Ал турганда деле болушу мүмкүн эле. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы алака жана пикир келишпестиктер өзгөчө ошол чек аранын үстүндө болуп аткан талаш мындай сырткы эмелердин аркасынан, партнерлордун аркасына анчейин байланбаган десек де болот да. Алардын катышуусу бардыр, бүдөмүк катышуусу болушу да мүмкүн. Бүгүн байма-бай өзгөчө айтылып атат, ошол эле ОДК боюнча. Бирок Ганси авиабазасы бар эле же жанагы Россиянын эң чоң базасы Тажикстанда, аскери базасы. Ошолор бар эле деген сыяктуу ойлор менен жаңжал болбой калат деген бул баарыбыз түшүнүп турабыз. Боло эле келген жана болуп жатат. Кечөө эң чоң жаңжалды көрдүк. Канттагы авиабаза боюнча башында эгер эстесеңиздер бул жанагы Россиянын тек Россия Федерациясынын эмес, ОДКБ'нын эгидасынын астында, ОДКБ'нын мөөрүнүн астында ачылган нерсе болчу, база болчу. Жана кайра эле жана айтпадык, ОДКБ'нын канчалык пайдасы бар жок экенин. Ал жердеги авиабазадагы аскери мүмкүнчүлүктөр көбүнесе мен түшүнгөн боюнча ошо террористтик сырттан келген коркунучтарга колдонулушу мүмкүн, жардам бериши мүмкүн деп. Бирок ошол боюнча да менин күмөнүм бар. Эгер чындыгында ошондой практикада муктаждык келчү болсо, ал колдонулат деген күмөнүм бар. Анткени Россия тараптан деле, башка мамлекеттердин тараптан деле көрүшүбүз керек. Булардын эсеби кандай болот? Эгер ушундай жаңжалга кийлигишсек, биздин чыгашабыз кандай болот, плюс-минустары кандай болот деген нерсени эсепти элестетсе, алар үчүн мунун пайдасы деле азыраак. Өздөрү чечип алышсын деген эле таризде сыртта туруп калыш. Бул жанагы айтылып аткандай жергиликтүү гана конфликт болсо, жергиликтүү элдердин ортосунда гана конфликтпи же болбосо Тажикстандын, биздин коңшу мамлекетибиздин эң бийик деңгээлдеги бийлик органдары кошо катышкан конфликтпи? Нурсултан, билбейм, сиз да айтыңыз, мүмкүн. Мен биринчиден мындай бир чоң жыйынтык келди да. 2010 деле, 2021 деле бизде мындай туруктуу, чыныгы партнерубуз жоктугу да, тилекке каршы. Анткени биз мисалы үчүн Евразиялык биримдикке кирдик да. Бул мындай өтө биз жакынбыз, өтө бир тууганбыз, экономикадан, саясий дагы мындай союзник болобуз деген мындай ниет менен кирдик. Бирок ошол кече 2 күн атышуу болуп, мындай чек арада мындай от чыгып атты да, мындай абдан бир чоң конфликт болуп атат. Эми Карабахка жетпесек дагы, бирок бир региондогу абдан көрүнүктүү конфликт болгондо бизде тилекке каршы бир дагы мындай ошол Евразийский союзга кирген партнерлорубуздан бирөө койгула, токтоткула деген мындай сөз табылбады да.
Казакстан болобу, Россия болобу, Армения болобу, бизде баягы эчне биз чекеде туруп турабыз дегенде болуп калды да. Бирок ошол эле учурда Арменияда болуп атканда Кыргызстан деле чекеде туруп турбады беле? Ошол кеп ошодо болуп атпайбы? Биз мындай туруктуу жанагындай стратегиялык союздук мындай мамиле түзө албай атабыз да. Кече мисалы үчүн карап турдум да, баягы Казакстан айта десем, Казакстан түн жарымда айтты. Бирок Өзбекстан эң башкалардан бири баягы регионалдык коопсуздук керек дегенде болуп, баягы токтогултукла мындай бүттү дегенде болду да. Экинчиден, биз бул жерде ошол стратегиялык өнөктөштүк жоктугу бул биздин тышкы саясаттын мындай жакшы жүрбөй жаткандыгында. Экинчиден, 2000-жылдары жанагы Шанхай организациясы түзүлгөн. Бирикмеси. Эң башкы маселе бул чегара, ошол бардыгыбызда чегара көйгөй бар эле. Ошол эле Кытай менен чегара болгонубуз чечилди. Өзбекстан менен чегара боюнча көйгөйүбүз бар, чечилген жок. Тажикстан менен болгон чегарабыз бар, чечилген жок. Шанхай кызматташы жыл сайын өкмөттөр аралык, президенттер аралык, жанагы коргоо министри, тышкы иштер министри аралык жыл сайын жолугушуулар болуп турат. Шеринелер. Бирок бир дагы туугандар, мисалы үчүн, ошондой хотя бы баягы пакт о ненападении дегенге дагы жетишпедик да, тилекке каршы 21 жылдан ашып атат. Ошол биздин президенттер болобу, министрлер болобу, бийлик алмаштырып атат, кайсыл адам келбесин, бизде мисалы туруктуу системабыз бар дегендей сөзүбүз жок да. Анткени биз өзү ошол жактан алсыздыгыбыз болуп атат. Тилекке каршы. ШОСтун эң башкы маселеси ушул чегара маселесин чечүү, ошол жерде согуш болуп кетпесин, жанагы чегарада атышуу болуп кетпесин деген көйгөйлөрдү алдын алуу болуш керек эле. Бул бир жагынан, экинчи жагынан жанагы азыркы жашырын источниктер айтып атат, бир жумадан бери даярдалып кетип атат дегендей депчи. Эми мисалы үчүн ошол күч колдонуу менен чечебиз деген ойлор Тажикстанда бардыгы бизде ошол маалымат жок болуп калгандыгы да. Тилекке каршы. Же маалыматты жөнүндө укпай койгондугу. Халатность да. Анан кийин экинчи жагынан дагы бир маселе бар, бул контрабанда деген маселеси. Контрабанда маселеси ошол чыры ким премьер-министр болбосун сөзсүз чыгат. Ошонун бензини өтүп атат, ошонун немеси өтүп атат депчи. Бизде мисалы үчүн Кыргызстандан контрабанда кетип аткан болсо, значит биздин же бир ошол чечим чыгара турган адамдарыбыз орусча айтканда заложники ситуации. Мындай жеке кызыкчылык менен мамлекеттин кызыкчылыгы мындай неме болуп калат да, туруштукка келе албай атабыз. Тилекке каршы. Жанагы өткөндө Ташиев айтпадыбы, жанагы чегара чечилмейинче контрабанданы токтотобуз. Эгер чегара чечилсе контрабанда эмне токтобойбу? Ошондой ойлор бар да. Неге обязательно Тажикстан менен бизде сөзсүз түрдө Тажикстандын жарымыны Кыргызстан продовольствие менен ГСМ менен мындай камсыздап турат. Ушул маселе бар эмес беле, тажиктерди блокада кылабыз деп бир мындай коркутуу болуп атпады беле? Ошондой бир сөздөр болду эле да, тилекке каршы кайра ошо Камшыбек Ташиев мырзаны сындап келе атабыз бул маселе боюнча да. Акыркы жылдары, акыркы айларда, жумаларда бир топ сүйлөмдөрдү, сөздөрдү айтып козуттуп алды. Эми бул кайсы бир деңгээлде анын жоопкерчилиги бар дечи. Бирок анын айткан сөздөрү, анын айткан ушу Кыргызстан мындай кылат, дегендей кылат дегендери бул агрессиялык түрдө же кошуналарга күч менен биз аракет кылабыз деген эч кандай маани туйдурган эмес болчу да. Ошол эле суусактагыч курабыз деген эң акыркы айткан сөзү. Же воорукка башка бир жерди берип алмашабыз деген сөздөрүндө эч кандай бир агрессиялык маани камтылган эмес болчу. Дипломатия көбүнчө. Бул дипломатия, бирок чабалдыгы бар. Аны экинчи тарап менен макулдашпай туруп мындай нерселерди айтпаш керек болчу. Бышпаган нерсени элге жарыя кылмаш керек болчу. Бирок экинчи жаатты көптөн айтып атат, ошол Лейлектен, Баткенден барсаң чындыгында агып эле жатат. Жанагы фуралар, бензовоздор, жана бензинден башка дагы толгон токой башка товарлар агып эле жатат Кыргызстандан Тажикстанга карап. Ал маселе албетте өтө экономикалык жагынан өтө маанилүү. Тажикстан тараптагы ишкерлер үчүн да, биз тараптагылар үчүн да. Азыр кайра эле бейрасмий кээ бир булактардан укканыма караганда, ошол Тажикстанга алып кирип кеткен бензиндин контрабандасын үстөндүк кылган кайра президент Рахмонго жакын үй бүлөсүнүн бир мүчөсү экен. Алардын ошол контрабанда жана агымы басаңдап калгандыгынан бу эмне кылгандан өзгөчө ушундай душар муктаждык пайда болуптур. Кайсы бир деңгээлде түрткү болгон себеп ошол дешет.
Сиздин башында айткан сурооңузгачы, албетте бул маселе жалаң эле ошол жергиликтүү коомчулуктардын, жергиликтүү элдердин кызыкчылыгы эмес. Бул албетте эки мамлекеттин ортосундагы кызыкчылык. Биринчи кезекте бул Кыргызстан менен Тажикстандын суверендүү мамлекет катары өздөрүнүн территориясын тактап алуу бул деген мамлекеттин бир белгиси. Мамлекеттүүлүктүн белгиси. Делимитация менен демаркация бул башка маселе. Территория так болбосо, кайсыл жерден сенин аянтың бүткөн же территорияң бүткөн, бүтпөгөн белгисиз болсо, бул суверендүү мамлекет үчүн чоң илдет, чоң кемчилик. Муну билебиз. Бирок кечээ болуп аткан ырбап кеткен конфликттин эмнеге ушундай эскалация болду? Эмнеге мурдагыдай эле акырын жанагы таш ыргытышып же бакырышып бүтүп калбады деген суроо туулат да. Бул жерде менимче Тажикстан тарапта да саясий өтө чоң ошондой оюндар, процесстер жүрүп атыптыр. Президент Рахмондун макулдугу же өзүнүн кийлигишүүсү жок болсо, мындай нерселер эч качан болмок эмес, аны биз баарыбыз түшүнүп турабыз бул жерде. Рахмон азыр мүмкүн Өзбекстандан бир топ өтүп, эң авторитардык бир режимдин үстүндө турган жетекчи. Анын азыркы кездеги терең кризис Тажикстанда бизден да өткөн кризис кырдаал бар, экономикалык, социалдык жактан. Ошондой жерде албетте кайсы гана мамлекетте болбосун, мындай нерселер болуп келген тарыхта. Азыр ошондой болуп жаткан болушу мүмкүн. Бул деген ошол ички проблемаларды, ички көтөрүлүп келиптен, ырбап келаткан нааразылыктарды тышкы бир объектиге, тышкы бир душманга буруп салуу, ошол аркылуу ички проблемалардын оозун жаабуу, бетин жаап коюу дегендей. Андай мотивацияда болгон болушу мүмкүн. Анан Нурсултан мырза маанилүү нерсе айтты да, чынында бизде Кыргызстанда бизге ушундай жакын өнөктөш өстүрө албаптыр. Бизге жакын болгон дос пайда кыла алган жокпуз деген 30 жылдан бери. Бир чети ал объективдүү нерсе. Кайра эле тилекке каршы азыркы жана 19-18 жылында бери пайда болуп калган дүйнөлүк суверендүү мамлекеттердин системасында мамлекет жалгыз. Жалгыздык бул ошол мамлекеттин түбүндө жаткан бир көрүнүш тилекке каршы. Өтө сейрек кездешет, ошол кандай гана шарт болбосун, кандай гана жагдай болбосун, дайыма мен сени колдойм деген дүйнөдө 3-4 эле мүмкүн мисал бардыр. Израиль менен Америка, Түркия менен Азербайжан. Түркия менен Азербайжан, жаңыраак бизге тиешелүү. Бирок көбүн эсе мамлекеттер жалгыз. Тилекке каршы ондай азыркы чек ара же суу маселесине келгенде өзгөчө жалгыз. Анткени соода же башка нерселерди бөлүштүрүп алса болот, сүйлөшүп алса болот. Бирок мондай нерселерди эки тарап макул болмоюнча эч ким жардам бериши өтө кыйын. Биздин сюжетибиз бар экен, тынууга кетип кайра келебиз. Көкташта 1,5 саат болуп калды. Ок ушундай тынымсыз эле ок атылып атат. Азыр мен ушул мына Көкташ айылынын четинде турам. Мына менин артымдагы бул ушул Көкташ айылы. Бул жерде мына 2,5 саат болуп калды. 2,5 сааттан бери ушул жерден жылганыбыз жок. Ок атышуу азыркыдай эле тынымсыз ушул 2,5 саатка созулду да. Бул алгач баштап окуя ушул жерде
аңчылык куралдардан атылган октор башталып атты. Кийинчерээк ошол аскерлер эки тараптан аскердик оор куралдар катышып, оор техникалар тартылып, мен азыр эле көрдүм ушул жерде Головной деген жердеги атышуу болуп жаткан жерден Кыргызстандын 8 жараны, октон жаратылган 8 жаранын алып келип ооруканаларга алып кетишти. Элдер болсо ошол жөнөкөй жарандар мына эртеден бери, ошол 2,5 сааттан бери ушул жерден жылбай эле туруп атышат. Ок атышуу дагы деле токтогон жок, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Элдер мына кадимкидей ок атышуу жүрүп атат дагы деле. Мына ошол жерде тиги карайып түтүн чыгып аткан жер Тажикстандын айылдарынын ортосундагы Кыргызстандын Көктерек деген айылы. Ошол жерде Кыргызстандын 17 үйү бар. Ошол жердеги үйлөрдүн баары өрттөнүп жатат деп кабар келди азыр. Айтсаңыз, эмне болуп атат азыр? Ок атышуулар. Азыр өзүңүздөргө белгилүү көрүп атасыздар. Көкташта тажик аскерлери кирип келишип, биздин жарандарга ок атышып атататтар. Анан ошондой эле Головнойго кирип келиштилер. Азыр бүгүнкү күндө бизде эмнелер 4 аскер жарадар болуптур. Ошого азыр көрүңүздөр, БТР кетти, жардамга кетиштер, аз алып чыгат. Жөнөкөй жарандарданчы? Жөнөкөй жарандардан бүгүнкү күндө ок тийгени жок, бирок таш бута болгондо тийгендери бар. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыз, Көкташка жарымына Тажиктан аскерлери кирип келишти. Каза болгондор? Каза болгондор жок бүгүн. Жок, рахмат сизге. Албетте мындай ушул абалды чечүүнүн эң негизги жана эң ишенимдүү тили бул дипломатия тили, сүйлөшүү. Ошол дипломатия тили боюнча дипломатия эмнени жакшы көрөт, тактык менен документтер жакшы көрөт. Анан Клоп чыгардык, алып айтпасам биз да мына Азаттык медиа өнөктөшүбүздөн алдык бул видео тасманы. Клоптун да чыгарган документтер бар экен. Ошол Головной суу бөлүштүргүч станциясы Кыргыз СССРнын каражатынан курулган деген документтер бар экен. Андан тышкары жана демаркация деп атпайлыкпы? Мына ушул эле диванда Исмаил Сакыч отуруп айтып кетти эле, 92-93 жылдары Алматы, Минск жана Москва келишимдери бар. Ошол делимитация боюнча деп. Ушул документтерге гана кайрылып келүү оорчулук туудурабы же кандай болуп атат? Бул жерде менимче талаштын баары ошол Советтер Союзу ураган кезде орун алып калган чектер менен бир тарап макул эмес, бул ыраазы болбой турган кырдаал туруп калганда өзгөчө ошол райондо, Лейлек районунда да бар, Баткен жакта да бар бир топ объектилер жана Советтер Союзунун практикасында жана хозяйственный распределение болуп, бирөөсү территориясы жана Кыргызстанда болгону менен объектиси тажиктердики болуп жүрүп, аралашып калган. Ошонун бир чети ал чек аранын линиясы так эмес болгон, экинчи чети так болгон жерлеринде ошол нааразылыктар же канааттанбаган бир жагдай болуп калганда. Бирок ошондон башка оптималдуу бир чечимге келүүнүн негизи жок. Чындыгында ошол эң биринчи жана Алматыда болгон келишимге Советтер Союзу урагандан кийинки эле биринчи маселелерден болуп талкууланган бул. Негизги принципиалдуу бир келишим бардык тараптардын арасында ошол Советтер Союзу ураганда кандай болгон болсо ошол фактически факт түрүндө кандай достук деп аталат ал документ. Кандай чек ара болгон болсо ошо бойдон калтыруу. Анткени андан артыракка кийинирээкке барсак анда толгонтук, анда бүтпөйт деген. Азыр биз ошондой жолго түшүп алганбыз. Тилекке каршы 90-2000 жылдардан бери тажиктер жана 20 жылдардагы, 80 жылдардагы карталарды карашат. Биз 50 жылдардагы, анан 90 жылдардагы ар кандай кимге кайсы жагы пайда болсо, ошо пайдалуураак, жагымдуураак болсо ошону карманып турат. Бул деген муну чечип болбойт мындайды. Жалаң ошо рационалдуу чечимге келүүнүн бир эле негизи, карта боюнча негизи ошол 91-жылы кандай болгон болсо ошол бойдон чечиш керек болчу. Биз тилекке каршы ошол кезде президент Акаев болуп турган кезде дагы сүйлөшөбүз, кеңешебиз деп атып, мына ушуга жеттик. Ошол негизден тайып кеткенбиз. Азыр эми чечпей турган болуп калдыбыз. Бизде бир нерсеге токтолуп кетсем, бизде эң маанилүү нерсе бизде келишимди аткарбайбыз да. Бул балким Азия элдеринин мындай бир өзгөчөлүк мындай бир нерсеге кол коюлгандан кийин аткарыш керек. Тилекке каршы бул көйгөй
кече деле Акаев багында эмес, жанагы биринчи Кара Кыргыз автономиялык областы болгондо баягы бөлүнө баштаганыбызда эле эң көйгөйлүү ошол Баткен болгон. Баткенде ошол анклавдар пайда болуп дегендей болуп. Эми 100 жыл чечилбеген маселе да бул, мындай айтканда. Тилекке каршы бул жерде бизде ошол эң башкысы ошол документтерге моюнсунбайбыз да. Эки жактың, бизде эле, алар деле. Экинчиден байкашыбызча ушул жылы суу биринчи орунга түштү. Мына Өзбекстан менен деле Кемпирабад чыры азыркыга чейин токтой элек. Тажикстанда мурда жайыт менен урушат эле, контрабанданын айынан урушат эле, жанагы малың сен менин үйүмө өтүп кетти, тигиндей деп майда нерселер болуп кетет эле. Бунусунда өзүңүздөр байкагандай водораздел деп туруп, дагы эле сууга, суу биздики болсо деле баары бир тигиндей неме кыласыңар деп, суу маселеси алдыңкыга өтүп атат да. Анан кийин эң башкы көйгөйүбүз бизде туруктуу система жок да. Мисалы үчүн кече айттым, жанагы бул биздин Фергана өрөөнүн өзгөчө Баткен облусуну 97-жылы Америкада отурган Бржезинский жазган. Бул экинчи Балкан деп. Балкан өзү биринчи, Югославия ардайым чыр, анан экинчиси ушу Фергана өрөөнүн айткан. Бул жерде ошол сууну, наркотрафик, контрабанданы үчөөнү айтып туруп, бул жердеги пороховая бочка любой вакытта жарылып кетиши мүмкүн деген да. Биз системалык түрдө караганда биз ар дайым ошол Баткен облусунда, мисалы үчүн, азыр деле кепилдик жок да, мисалы үчүн, ар бир минут сайын бир чыгып кетет, же атышы болуп кетиши мүмкүн да. Тилекке каршы биз система ошого даяр болуп туруш керек. Экинчиден кадрдык саясат боюнча, мисалы үчүн, кече Душанбеде эң шермендеси, Душанбеде бизде атыш болуп атат. А Душанбеде ОДКБда секретарлар, Коопсуздук кеңешинин секретарлары отурушат. Ошол Россия деле отурат, ошол жер казактар, өзбектер, өзбек жок, казактар деле отурат, биз отурабыз. Анан кийин эмне үчүн биздин өкүлүбүз жанагы повестка заседания деген бар. Ошого мындай срочно мындай тез арада киргизип, тез арада токтоткон жок. Ошол эле биздин өкүлүбүз Рахман менен сүрөттө турат. Ошол күнү конфликт башталган мурдагы күн болот атпайбы? Алдын ала чара жок. Анан кийин МИД былтырдан атышы болуп, жанагы Рахман менен деги Жээнбеков жолугукканда токтободубу? Ооба, чыгарады. Жылдан жылга сайын күчөп атат. Бунусунда 13 адам өтүп атат. Бирок ошол убагында дагы 3-4 күн МИД унчукпай отурган. Бунусунда дагы биз МИДтен маалыматты кече түнкү саат 9-10 жакын алатабыз. 2 күн өтүп атат. Баягы бир атыш болгондон кийин эле сразу жанагы элчисин чакырып, нотаны берип, түздөн түз сүйлөшүп, же кечке, мисалы үчүн Садыр Жапаров президент катары Рахмонго чалып, эмне болуп атат деги, биз токтотпосок, биз бул согуштан эч качан баягы сүйлөшө элек дагы эле. Азырга чейин сүйлөшө элек. Мирзиёев ортого ортомчу болуп атат, калп айтпасам, биринчи Жапаров менен сүйлөштү, анан орточу деп Тышкы иштер министрлиги айтып атат. Бирок мындай көп адам өтүп кеткен учурда конфликтти точкага кое турган бул эки эле президент болот. Башка эч ким Тышкы иштер министри чечпейт. Анткени кече көрдүк да, кече айтты, жанагы Казакбаев менен алардын Тышкы иштер министри сүйлөшкөндө, жанагы армиябыз артка жылат, кайсыл жерде турганбыз ошол жерге кайтабыз деген келишимге мындай жетиштик деп айтып атпайбы. Бирок азыр мисалы үчүн Лейлек районунда тажиктердин солдаттары мына акыркы маалымат боюнча чыга элек, турушат. Мындай келишимдер аткарылбай атат. Ооба, атышуу ошол эле боюнча болду. Түнү дагы атышы болду деп атат. Бул жерде дагы эле келишимдер аткарылбай атпайбы? Ошон үчүн айтып атам, жанагы биз референдумдан өткөрүп бердик. Бүт жоопкерчиликти өз мойнума алам деп атат. Алган адам конфликт бир атышы чыккан, бир ок атканда уже мындай түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, башкача айтканда бул маселени жетектей турган Новиков эмес, президент өзү эле. Президент өзү болуш керек. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кетем. Былтыры ошол атышуудан биздин бир айылдаш солдатыбыз паралич болуп калды да. Жанагы пандемия убагында атышы болуп, анан кийин баягы рейстер жок. Мен эмнеге айтып атам? Анткени ар бир солдатыбыздын өмүрү мындай бизге ыйык болуш керек да, баалуу болуш керек. Бул жерде 13 адам өтүп атат. Ал солдатыбыз азыр өмүр бою паралич болуп калды. Тилекке каршы. Биз жанагы азыр кызуу кандуулукка калып согушушубуз керек, өч алышыбыз керек дегенибиз менен ал жерде ар бир адамдын тагдыры жөнүндө иш кетип атат.
Бул өлкө башчыбыздан ошону түшүнүш керек. Анан кийин бул жөнөкөй жарандардан түшүнүш керек. Ал жерде кимди бирөөнүн жолдошу, баласы мындай ошол жерде чек араны карап отурат, баягы куралын алып алып. Биз ар бир жараныбыздын тагдырына мындай көз карап неме болушубуз керек да, сөзсүз карап баалашыбыз керек. Ошо эмнеге биз жинибиз келип атат, жанагы переговорщик сыртка чыгып кеткени. Анткени бул мисалы үчүн бир адамды мындай татаал абалда калтыргың келбейт. А бул жерде бүт өлкө татаал абалда калып атат. 13 адам өлүп атат. А президент менен ГКМнын башчысы бир да сөз айтып койгон жок. 2 күн тынч отурушту. Мына бүгүн барга атышат. А 13 адам жашасын ким кайтарып берет? Эмил мырза, кошумча суроону бере кетейин. Бул маселе чечилет, буйруса чечилет. Элдер кайра үйүнө кайтып келет да, баягы жашайт деп ишенебиз. Бирок ошол учурда бул согушту көрүп калган кишилер, атышууну көрүп калган жергиликтүү калк эмнеси болсо дагы жакынкы арада мен бул жактан көчүп кетишим керек деген ички миграция күчөп, ошол жер такыр элсиз калат деген бир дагы коркунуч бар да. Ал буга чейин болуп да келген. Кечүү кишилер, жаштар өзгөчө көчүп деле кеткен. Калгандар мына көптөн көп айтып жүрөбүз. Чыныгы чек араны коргогондор, чыныгы ошол жерди Кыргызстан үчүн сактап тургандар ошол жердин жашоочулары. Ал жерден жыргап да кеткен жери жок. Чындыгында жана бизде мурда келген конок балдар айтып атпайбы, канчалык оор кырдаалда жашап атышат. Экономикалык, социалдык камсыздоо өтө начар. Ошого карабастан баары бир турушат ошол жерде. Анткени алар киндик каны тамган жерлер, ата бабасынын жерлери. Ал жерди таштап кеткенге батынбайт. Бирок сиз айткандай азыр өтө жаман неме болду. Мен ата-энем ошол жакта Исфанада турушат, мисалы үчүн. Лелектен Кулундуга болгон жол бар болчу. Жана Акылбек Нурсултандын айтканына да буга чейин деле болуп келген экен да ушундай нерселер. Биз калың Кыргызстан билбей турган нерсе. Лелектин мисалы үчүн мен ата бабаларым жашап турган бир жайлоо жери болчу. Жаш кезибизде барып турчу. Азыр ал жак Тажикстанга карап калыптыр. Азыр бара албайсың ал жакка. Исфана менен Кулундуну байланыштырган бир жол бар болчу. Түп-түз барып келесиң, анан бир Кайрагаш деген жерден бөлүнүп кетет бир жер Тажикстан жакка. Ошол жол эртерээк берирээктен эле тосулуп калыптыр. Бир ортодо Мурза Патча деген айыл бар. Ошол айылдын ортосунан тосулуп калган. Блок коюлуп койгон, ал жагын тажиктер контролдоп турат. Мындай нерселер биз Бишкекте билбей туруп, эч кандай согушу жок эле кетип атканын байкасаң чындыгында кейисиң да. Азыр кандай болот дейм? Азыр чындыгында чечилет дегенибиз менен үмүт, сиз айткандай үмүтүбүз бар ошондо. Ишенип турабыз, бирок факт эмес. Эгер буга чейин ошол эч унчукпай туруп эле, жаңылыкка да чыкпай туруп, бир стратегиялык мааниге ээ болгон бир жолубуз кетип калган болсо, жайлоолорубуз кетип калган болсо, быйыл азыркы күндө кечөөдөн бери мына чындыгында интернационал айылы тажик тараптын контролунда турат. Арка айылы тажик тараптын кол астында калып калат. Бул эмне деген? Бул кантип алар кайра чыгып кетет деген суроого мен азыр жообум жок, мисалы үчүн. Анан канчалаган кишилер ошол үйүн которуп кетишти. Канчалаган элдер кайра келсе азыр үйлөрү урап калган болот, бузулган болот, талкаланган болот. Булар боюнча бизде бир эме барбы? Жок. Мунун баарысы эмнеден кабар берет? Эми кайра эле бизде өкмөт ар кандай жол менен өзгөрүп келет, бийлик өзгөрүп келет. Ошонун натыйжасында кандайдыр бир өзөктүү бир стратегиябыз жок. Биз баштан аяк жылдан жылга ким болбосун, ким президент болбосун, ким премьер болбосун, могу биздин линиябыз, ушуну карманабыз деген бир өзөк жок бизде. Ар ким келет жаңыдан бир өзүнүн бир көз караштарын ишке ашыра баштайт. Бирок бул 90-жылы эле түшүнүктүү маселе болгон да. Баткенге көбүрөөк көңүл буруп, балким бийлик кандай органдар, мисалы үчүн МЧС Ошко апарып жашнакай эле орноштуруп койбодубу? Мындай борборду көчүрүү деп айтпайын, эми бирок мындай децентрализация кылып, кайсы бир министрликтерди жана башка негизги объектилерди өндүрүштү, эркин экономикалык аймак болобу, ошол тарапка мындай көңүл буруу бул чечилиш жолдордун бири да. Албетте, эми абал турукташса, эл ошол жерде жашаган элдер цивилдүү
маданий бир жакшы алгылыктуу жашоо менен жашап кетсе, бул чек ара маселесинин бир эле чечилиши бар. Бул кандай гана чек ара болбосун, ал чек ара мындай условно эле чек ара болуп калышы керек. Ошол жерде жашаган элдер эч кандай тосмосуз, кыйындыксыз, кыйынчылыксыз бири-бири менен алака жүргүзүп, ары бери жол жүрүүгө укук алыш керек, мүмкүнчүлүгү болуш керек. Бирибизди бирибиз камап салбашыбыз керек бир линиянын арт жагына. Жанагындай тикенектүү зым тартылбашы керек. Андай кырдаалга качан жетебиз? Андай мүмкүн болушу мүмкүнбү деген суроо азыр кечөөдөн бери ого бетер алыстап кетти. Бир мүнөтүм калыптыр, Нурсултан мырза, ошо сизге суроо менен жыйынтыктайын. Биздин жанагы эми жарандык коом, анын ичинде биздин кайсы бир саясий истеблишмент ушул окуяны дагы мындай өзүнүн саясий упай топтоо үчүнбү колдонуп атат. Мисалы үчүн депутат айымдарыбыздын бири өзүнүн Facebook баракчасында канагы кырып жүргөн эркектер барсыңарбы, барбайсыңарбы Баткенге деген сыяктуу нерселер көп чыгып атат. Же бир депутаттар мына биз Баткенге баратабыз деген селфилер. Бул муну кантип баалайсыз негизи? Мен муну мындай бир жөн эле жок жерден өзүнө бир башынан айтып кеткен арзан пиар катары баалап атам. Борбордук Азияда салт болуп калган. Ар бир чырды мамлекет башчылары гана чечет. Атышы болобу, башка болобу. Азыр эң башкысы бул жерде Садыр Жапаровдун жоопкерчилиги, бул элге кайрылыш керек. Токтогула, мисалы үчүн азыр гум жардамдан жарандар толтуруп атышат да. Чогулту барабыз дегендей деп. Бул жерде эмнени билдирет? Мамлекеттин алсыздыгы. Мамлекет айтыш керек, токтоткула, гум жардамдан биз беребиз, сүйлөшүүнү жүргүзүп атабыз. Мына мен өзүм жооп берем деп, түздөн түз телевизордон айтыш керек. Мен куралдуу күчтөрдүн башчысы катары. Мен башчымын, жарандарыбыз токтогула, кызыкандуулукка алынбагыла, бул солдаттар чыгат, чечебиз деп, түздөн түз Рахмон менен сүйлөшмөйүнчө бул азыркы абал мындай туруксуз болуп тура берет. Качан гана президенттерге точка коюлмайынча бул маселени биз чече албайбыз тилекке каршы. Экинчиден, жанагы айтып кетпедиби, кадрдык, экономикалык, социалдык деп. Мисалы үчүн Баткен облусу деле, мурда Ош облусуна карайт эле да, Баткенде атайын бөлүшкөн, Баткен облусу чечебиз деп. Тилекке каршы азыр бул конфликттен кийин дагы бир популисттик инициатива чыгаттыр, Баткенди дагы бир өзгөчө шаар деп атайбыз, тигиндей кылабыз депчи. Бирок эң башкысы бул жерде тышкы саясат. Эң институционально отуруп принципиалдуу сүйлөшүүбүз керек. Биз токтоттук, согуш болбойт. Суудан мындай өзүбүз баягы келишип сүйлөйбүз, баягы бири-бирибизге жардам беребиз. Суу керек болсо керектүү суусун дагы берели. Бирок атышын токтоткула деп. Анткени бул жерде биз бул жактан айта бергенибиз менен мынау тажики болсо, мынау кыргыз үйү. Бир көчө менен эле турабыз да. Да, кылымдар болуп жашап атат. Мындай бир Өзбекстандын жакта болсам, жанагы бир комнатасы Өзбекстанга кирип кеткен, бир комнатасы Кыргызстанда турат. Бул жердеги кадимки эле коңшулар да. Жанагы Ошко калаңында деле коңшулар бири-бирин сактап калган. Кылымдар болуп жашайбыз депчи. Бирок азыркыда деле ошондой коңшу мамилелерибиз дагы бузулуп кетип атат да тилекке каршы. Ошон үчүн азыр мисалы 3 күн өтүп атат. Бул вакыт мындай тез өтүп атканын биз вакытты жоготуп атабыз. Садыр Жапаров тез арада чыгып туруп чекит коюш керек. Рахмонго чалып туруп биз согушту бүтүрдүк, бүттү деп. Антпесек азыр дагы деле атышы, дагы деле провокация, коркунучтары эч токтобойт. Туура айтасыздар. Сиздерге чоң рахмат келип бергендериңиздерге. Саясат талдоочу Эмил Жураев жана жарандык активист Нурсултан Акылбек мырза студиябызда болду. Мен дагы айткым келет, бул бөтөн эл эмес биз үчүн. Каныкей апабыздан баштап, соңку тарыхка чейин бир мамлекетте жашап, бир чек арабыз бар, кыз алышып, кыз беришип жүргөн эл. Анан мындай согуш аларга да бизге дагы кереги жок. Саясатка да кереги жок деп ойлойм. Тынчтык болсун, аманчылык болсун. Сиздерге чоң рахмат. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Ыйык айдын, ыйык жума күнүндөбүз бардыгыбыз тең. Ушул бардык мусулмандар үчүн кыргыздардын дагы көпчүлүк бөлүгү, бордош тажиктердин да көпчүлүк бөлүгү, албетте мусулмандар, ушул мусулмандар үчүн ыйык айдын, ыйык күнүндө бардыгыбыз тынчтык тилейбиз жараткан Алла Таалабыздан. Анан ошол тынчтык үчүн деп уран чакырып атабыз, бирок кантсе дагы болгон окуяны анализдеп, талдоо биздин милдетибиз, жумушубуз экен. Ошол себептен коомдук ишмер Бакыт Өзенбаев мырзаны бүгүнкү студиябыздын мейманы кылып чакырдык элек. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз студиябызга. Алейкум ассалам, рахмат. Экиге бөлүнүп атат да пикирлерчи. Бирөөсү ооба айталык, сындайлык
мына сен туура эмес жазып атасың дегендер, бирөөлөр болсо келиге ынтымакка келелик, бийликти сындабай туралык, жакшыбы жаманбы, өзүбүздүн лидерлерибиздин тегерегинде чогулуп, жумуш кылалык деген пикирлер. Сиз кайсы тарабындасыз? Эми эркин акыркы 30 жыл көрсөтүп атат. Эгер туура эмес ишке да туура эмес, туура деп баа берип, акты кара кылып, баарына көз сумай берсек, мен ойлойм, азыркы учур ошол нерселердин жыйынтыгы болуп атат. Туура. Бул бир. Анан бирөөнүн жакшы нерсени да көрбөй, аны да касына карабастан, жогонду коюп жаман кыле берген, бул дагы жакшы эмес. Азыркы учурда, эми мындай айтсак, кече эле ушул азыркы бийликтин сересинде турган адамдар 1 жыл мурун эле кандай сөздөрдү сүйлөп, кандай болуп аткан окуяларга мамиле кылганын баары эл көрүп турган. Азыркы учурда болуп аткан окуяларга ошолор үз чечип аткан иштер кандай чечилип атат, кандай өңүттө кыргыз элине пайда алып келе жаткан кыталда бар жалпы эл көрүп турат. Анан эми ошону көрүп туруп, туура эмесин туура деп, жакшыягы болсо жаман деп айтыш, бул адамдын абийирине доо кетирет. Ошон үчүн сен экөөбүз бүгүн өтө жамандоодон дагы, өтө мактагандан да алыс болуп, калыс баа берели. Мен ошол ойдогу өзүмдүн ойлорумду айтайын. Калыс бааңыз кандай? Бул чыгып келген жанжал жаңы бийликтин кетирген катасыбы же чогулуп келген көп жылдык көйгөйбү? Бул 30 жылдан бери чечилбей, топтолуп келген бул чечилбей жүргөн маселе. Анын бардыгын улам эле кичине ооруун босаңдата турган, оору укол бере коюп, же болбосо дарылай коюп, анан ылай чаптап, чөп чаптап жүрүп келгенибиз ушул болду. Мына эми азыр жарылды. Бирок азыркы нерсени окуя эмнеден чыкты? Мына азыр ошого туура баа бере алабы биздин бийликтегилер? Өзбекстан, Тажикстандын бир мезгилде 5 заставага кол салышы, оор артиллериядан, минометтордон ок атышы, вертолет истребительдер менен биздин аймакка кирип ок атыштары, мунун өзү бул орустар айткан очень хорошо планированная военная операция бул. Биздин мамлекетке кол салып, территориялык бүтүндүгүбүзгө шек келтирип, биздин кыстактарыбызды басып алып отурса, анан биздики дагы аларга ворук анклав ачып берип, электр энергиянын калыбында калтырып бериши, бул биздин мамлекетти шылдың кылуу деп эсептейм мен. Электр энергияны ким калтырып берди? Азыр бүгүн мен толук тааныша албай калдым. Азаттыктын журналисттин суроолоруна жооп берди дейт. Ташийтчи. Ошондо тег учактардын кириши боюнча отдельный сүйлөшөбүз деп, анан ворукту ачып бере турган болдук. Электр энергиясын үзүлгөн окшойсуң да, шулар калыбына калтырып беребиз деп айтты деген айтышып атат. Эгер андай болсо, бул өтө катуу жаңылыштык. Андай кылып берет экен воорукка жол ачып, жарым метрде бербейбиз деп айтып аткан адамдар, анда адамдарды, мынанча балдарды курман кылдырбай туруп бербейт беле, тынчтык. Келишилип туруп. А кол салдыбы? Күчкө күч багынбастан анын өзүнө яраша жообун алыш керек эле да. Бизде ПЗРКлар бар эле. Эмне үчүн Кыргызстанга бастырып аткылап аткан вертолеттер атып түшүрүлбөйт? Кыргыз мамлекетинин аймагын бузуп кирдиңби? Ок атып атасыңбы? Кимден уруксат сурап күтүш керек? Ошол жердеги бөлүктүн командирлери колунда бар куралдан тег учактарын да атып түшүрүп жооп кайтарыш керек болчу. Бирок бул жанжалды арбытып, мындай территориалдык эмес, жалпы мамлекет. Жок, андан арбайт да. Эми мындай карагыла балдар. Карышкырды бир кой, эки кой берип сен той кыла албайсың. Азыр биз жеңилдик бердик, эртең мындан оор шарттарды коюшат. Мен былтыр 8-майда кол салуу болгондо, атышуу болгондо, ал убактагы президент Сооронбайга кайрылган видео кайрылган бар. Анда да айткам. Азыр да айтам. Кайсыл мезгилде кол салуу болуп атат? Ташкентте ОДКБнын коопсуздук кеңештин катчылары, Россия баш болгон бардык мүчөлөр катышып отурган жер учурда кол салуу болуп атат.
Бул деген Россияны баш кылып, Казакстан, Өзбекстан бардыгын тоготпоучулук. Үйүңдө сулушуу, сүйлөшүү болуп аткан учурда кол салыш. Ошолордун кол салуун көтөрүп, алардын айтканы макул деп аткарып аткан, анда биздин мамлекеттин башындагылардын дагы жоопкерсиздиги. Мүмкүн азыр менин айтканымы жаманга чыгалганга чыгарышып, жанагы жалган фейктер менен жугунду куюшар, бирок тарых өзүнүн баасын берип турат. Эң калыс сот болуп убакыт. Бүгүн ушинтишип атат. Эртең тажиктер мындан да оор шарттарды коюшат. Тажиктер эмне үчүн бул акыбалга барды деген анализ жасаш керек эле. Булар кол салбай туруп, ошол жерлерге кылган даярдыктары билинген. Аны мен ойлойм, ачыктагы менен көрбөсөм да айтам. Чалгындар кабар берген. Анан ага мен ойлойм, Камчинибиз дагы, Жадыр Жапаров дагы маани беришпеген, баягы эле боло жүргөн деп туруп. 90-жылкы ошо окуясында Өзбек Кыргыз тополоңунда дагы ошондо ошо областтык КГБнын башчысы Мамиев чыгып сүйлөгөн. Мен пленумга катышкам. Москвадан секретарскийбиз кирин кылып катышкан. Биз жогору жакка бардык, кабарды бергенбиз, шуну алдын алып коюп, кабар алынбаган. Ошондо токтотуп калса болот болчу. Азыркында мен ойлойм, кабарды беришкен, салгында иштеген балдар эл билет. Ошого тиешелүү маани берилбей калган. Андан тышкары, азыркы учурдагы Тажикстандын ички абалы кандай экенине эмне үчүн биздин жетекчилер анализ жүргүзүшпөйт? Эмомали Рахманов көп жылдык бийликте отуруу менен анын кландары Тажикстандын бүткүл майлуу жерлерин ээлеп алышып, эли өтө оор акыбалда. Булардын ичиндеги тирешүү күч. Булар ошону менен өзүнүн акыбалын жеңилдетүү үчүн Кыргызстанга согуш ачып, эс алып мен гана кыйратып атам. Бул 1 жыл мурда кылына турган иш болчу. Анда бул байбектерине чейин алып келип даярдык көрүшкөн. Анда атпору жакшы болгон сокку токтоп калышкан. Азыркыда булар биздикилердин боштугун байлап, бир мезгилде 5 заставага чабуул коюп, партизаны бастырып кирип отурат. Биздин балдар буйрук күтүп каяша кыла алышпаган. Кырчындай болгон мен билген сонун балдар. Мына 92-жылкы бала биздин айылдан спецнастын командири эле. Мынагы Акмоздок бир бала кетиптир. Анча канча балдар, алардын ата-энелери. Биздин жетекчилердин туура эмес сүйлөгөн сөзүнүн учурга туура баа бере албай, душмандыга сокку кайтара албаганын кесепетинен отурат. Азыр канча Баткендеги биздин мекендештерибиз, аны Баткендикте эмес, жалпы Кыргыз элини кордолду деп түшүнүш керек. Биз баарыбыз биригип баш кошо турган учур келди. Мен бул сындарды азыркы бийликти кетсин же жамандаш үчүн айтканым жок. Азыркы бийлик кемчиликтерден сынды кабыл алып, жыйынтык чыгарып, оңдосун. Бул акыркысы болбойт. Мындан башка да кол салуу болот. Тажиктерденби же албетте өзбектерденби? Тажиктерден. Өзбектер качан кол салбайт бизге. Өзбектер менен андай эмеге барбайт. Тажиктерден кол салуу болот. Бирок ушуларды ушу кызычууга жеткирбей чечсе болот эле экенин. Эмне үчүн антип айтам? Союз курулганга чейин, революцияга чейин тажиктер дагы, өзбектер дагы, биз кыргыз, казактар да өзүбүздүн мамлекетибиз болбогон ошол тушта. Ооба. Мына союз, Ленин, Сталин саясаты менен союздук республикага ээ болдук. Ар бирибизге жазып, мына Кыргызстан 198,5 мың квадрат километр территорияң бар, дүйнөгө белгилүү болуп. Тажикстандыкы сомнение кылса болот. Себеби Тажикстан биринчи автономиялуу область болушканда булардын аймагы 135,6 мың квадрат километр болгон. 29-жыл 1929-жылы Кыргызстандын Мургап, Жергетал райондорун кошкондо булар 142,5 мың квадрат километр. 36-жылы Союздук республика болгондо кайсы жактан территория кошту билбейм. Ал жөнүндө айтылбайт дагы, булар 143,1 мың квадрат километр деп ошону кармап. 143 мың. 143,1 мың. Эми мындай, Союз убагында ар бир райондун территориясы эсеби так болчу. Азыр ошолорду алып, мисалы үчүн Баткен, Лейлек, Баткен, Казымжай райондору менен Тажикстандын кайсы райондору чектешет. Ошолордун Союз убагында территориясы канча эле, азыр канча болуп калды. Так чыгарып, Ленинабад областын. Анан кийин отуруп сүйлөшүп, эй тургандар, мына силердин территорияңар мына келе. Азыркы мынча болуп атат, каяктан алдыңар? Бизге силердикинин кереги жок, мына келгиле. Өзүбүздүн территорияларда тынч жашайлы.
ар нерсенин учурундагыны пайдаланбасаң кор болосуң. Атамбаевдин убагында мен сунуш менен келсем кабыл алган жок. 3 күн бара болуп жүрдүм Ташкентке барарында, келдим эле. Себеп Каримов өз Тажикстандын чегараларын жапканда Кыргызстанда жабыш керек болчу. Жаап койгондо Тажикстан, Каримов айтпайт да, Тажикстан Эмомали Кыргызга чөгөлөп келет болчу ошол убакта. Ошондо мына чегаранын оголор чечесиң оналарын жылдыр мен чегараны ачып берем деп зымдарды орнотуп кылып коюш керек эле. Азыр удулду өткөзүп беришкен. Азыр да толук жабыш албайт. Азыр ким ошол убакта ошол жерден жаптырбастан чегараны КАМАЗ фуралар менен контрабанда, горючий, солярка, бензинин ошол эле Илмиянов, Атамбаевдин кадрлары, ошонун өкүл баласы Шадиев, биздин Бабановду айтып жүрөт, ошондой Исхак Пирматовдарды. Мана бардык акчалуулар ошол жака Кыргыздын келечегин сатып бизнес кылышса, чегараны ошондо жаап туруп, чегараны жаап чечип койгондон кийин анан ачык айтып алып кыла берсе болот эле го. Мына азыркы төгүлгөн кандар ошолордун абийиринде деп эсептейм мен. Атамбаев менен Илмияновду кайра соттоп 2 жол атса аздык кылат. Бирок сиз айтып аткан кайбир инсандар азыр жогорку кеңештин өкүлдөрү, анан бул маселе мындай каралган эмес да, бул деген кандай десем, куру доомат болуп калуу ыктымал да. Эми мындай, ошол учурда мана Баткендин эли өзүбүздүн элден да келип, ошол убакта тажиктерге битке кылган контрабандасына, битке тапкан акчасына сүйүнүп, заставадагылар киргизип коюп, чогуу кылышып, тергөөчү алып келишип, жогору жакта эле киришип отуп киргизип жүрүшкөн. Азыр биз айткан менен мейли, азыр калп деп сотко берсин мени. Ошону айтам. Тарых алдында, өздөрүнүн абийиринин алдында кылалар бекен. Себеби буларды ташыган шофёрлор, ушулардын жүгүн өткүзгөн баткендиктер тирүү турушат го. Жөнөкөй адам анчадан контрабанда өткүзө албасын, менден жакшы билесиңер. Бир фура бензинге акча жете турган адам, а булар тындырбай айдаган. Кудайдын ушу Кыргызстандын кым карыз калып курган асфальт жолдору да ошолордун себебинен бузулду. Бул ачык эле нерсе. А бул сыяктуу күчтөр эми кайрадан Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чегара маселеси ушул боюнча калышына кызыктарбы азыр дагы? Эми биздеги бир жаман адат болуп калды. Азыркы учурда мен жаңы бийликке каалар элем. Жаңы бийлик өзүнүн адамдары менен оппозицияга жугунду коюп, оппозициялар өзүнүн адамдарын жалдап алып, буларга ушу жугундуга ыплас жерде жүргөн адам өзү да булганат. Ушуну токтотуп, эки тараптан келгиле бир Кыргыз мамлекетинин биримдиги үчүн, Кыргыз элинин келечеги үчүн баарыбыз баш кошуп, бири-бирибизди кечиришип туруп, Кыргыз мамлекетин көтөргөнгө аракет кылсак болот да. Мен Атамбаевдин убагында келип, сунуш кылайын деп келсем, Сочиге кетип, Сочиден операцияга Москвага кетиптир. Анан мен кемеге кирдим. Раматылык Чыныбай Турсунбековго. Ага турсам, Данияр Аттокуров барып калды. Анан экөөбүз кирип, үчөөбүз отурдук. Кадимки депутат Аттокуров. Ооба. Ошол учурда Келдибеков менен Нариман Түлеевди камап, Мелис Мырзахматовду шыбап аткан учур болчу. Анан мен айттым, эми келсем жок экен. Бирге чай ичесиңер, менин салам дубайым айткыла. Атамбаевга. Мына коррупция деп күрөшкөнүңөр жакшы, бирок ушу Нариман менен Келдибековду камасаңар эле бүтүп калса камагыла. Эгер андай кылып байгандарды камаса, бәрин камаш керек. Андан көрүп Атамбаев топтобой байлардын баарын дедим. Кагылайындар, адал барам жол баарыбыз байдык. Байлыкка эч ким тойбойт. Келгиле. Баарыбыз ушу биргеликте ушу Кыргызстанды көтөрөлү. Биринчи кезекте кимин канчадан чыгарасың? Кыргызстандын чегарасын чечели да жок жерлерге бүт заставаларды куруп берели. Андан силер ар бириң, ошондо мен мурун жолуккан элем Жапаров менен Акылбек. Сурадым өзүнөн, канча бай барсыңар десем, Союздан кийин байыган байлар 130 миңбиз деп айтты. Мен айттым, 130 миң бай бар экенсиңер. 20дан иш орун түшсөңөр 2 миллион 600 миң адам иштүү болуп калмак. Анча деле керек эмес. Бир 500 миң адам жакшы айлык алып иштеп калса, көчөгө эч ким чыкпайт. Кылбайсың болсоң, болбой атпай бага. Кантип болбойт? Ушуну кылышпайт өздөрү.
ошентип жүрүп өткөрүштү. Кыргыздын келечегине зыян кылышты. Азыркы болуп аткан окуяларга эми да кеч эмес. Бардык байлар биригип, Кыргыздын карызын да төгүп, Кыргыздын чек арасын да бекемдеп. Азыр эми көбү шылтоо кылышат, жанагы бизнес кыла тургандардын шылтоо. Эгер Тажикстанды жапсак, Баткен менен Лейлекти бага албай калабыз. Прекрасный багылат. Тажикстанды жаап койсо, Тажикстан тиричилик калбай калат. Себеби Тажикстандын коондарыбыз лимонун Өзбекстан албайт, өзүнүкү жетерлик. Кыргызстан чек арасын жаап кой, чирип кетсин. Алар байса бизге душман болот. Эч нерсе өткөрбөйт. Горючий киргизбеш керек, өзүн өзү камчы кыла албайт. Жок, ошо кымбаттап калса, пайда көрөм деп биздин башыбыздагылар кылат. Аны Баткен эл абдан жакшы билет. Мурун айтпаса, азыркы курган кордуктайын айтат болуш керек деп ойлойм. Жок, эмнеге мен темадан бир аз тыштап атам? Эмнеге байлар биригиш керек? Эмнеге бул нерсе түздөн түз мамлекеттин функциясы, бул нерсе түздөн түз биз шайлап келген, биз референдумда мейли деп канча пайыз менен бийликти өзүң ал деп добуш берген, келген өкмөттүкү депутаттарды туура айтасың. Эми мамлекет жазасын иштешсин. Туура айтасың. Бирок мамлекет азыр мамлекетти бузуп жарган. Баягы эле байлар бийликке келгиси келет. Баягы эле байларды орустар айткан сфера влияния бөлгүсү келет. Бөлүп аткан ошо эл бөлүнбөйт. Эл жакшы жашаса болду дейм. Ошон үчүн баарын бирге эл биригип туруп, мамлекетти да көтөрүп, Кыргызстанды башкарышсын кезек менен. Так, орустар деп калдыңыз, сфера влияния деп. Ушул чыккан жаңжалда, жана буга чейинки келген жаңжалда үчүнчү мамлекеттин күчтөрү болушу мүмкүнбү? Спецслужбалар иштеп. Орустар айткандай мүмкүн деп күтсө да болот. Күтсө да болот. Себеп Кыргызстандын улам бийлик алмаштырышы элдин эркиндик умтулушу көп жылдан бери мамлекет башкарып аткан лидерлерге жакпашы турган иш. Анын үстүнө эми бизге караганда мындай улуу державалар биздин мамлекеттин ичиндеги багытка, сыртта кайсы күчтөрдү жакшыраак билип туруп, мүмкүн биздеги бир башка багытка аракет мындай ыктагандарды байкап калса да мындай иштер уюштурулушу мүмкүн. Аны эч билишпейм. Но бирок кандай болгондо дагы кечеги бүгүнкү болуп аткан окуяда Кыргызстан өзүн коргой ала тургандыгын, өзүнүн мамлекеттигин көрсөтүш болчу. Кыргыз илгертен жоокер элдигибиз каякта калды. Кече күчтүн астыгына карабастан Өзбекстандын Кожоала заставасын штурм менен алып койгон, курман болгон балдардын арбагын алып эмне дейбиз? Эмне үчүн курман болду? Жана 12 жашар наристе кыз эмнеге курман болду? Өзүнүн граждандарын коргой албаган мамлекет эмес эркин. А сен мамлекетти башкарам деп келдиңби? Башкар. Азыр актагандар убакыт бериш керек. Жаңы болгондо мен түшүнгөм, 2 ай убакыт бергиле дегенде. 6 ай болсун. Мындай учурда президент деген бул верховный главнокомандующий вооруженных сил Кыргызстана. Ал дароо чечим кабыл алыш керек эле. А коргоо министри ким? Кечеле Талант Мамутов спикер болуп, Ак үйдүн айланасына тосманы алдыр дегенде 1-2 жыл мурун эле жегендериң үчүн камалып, анан кайрап келип коюп койгондо спикерди туурап туруп, коргоо министрлигинин айланасын жылаңачтаган министрден эмнени күтсө болот? Эмне чара көрдү? Бизде ПЗРКлар бар, перечный наземный ракеталар бар эле келген. Орустардан келген бизге. Эмне үчүн кечегин атып түшүрүлбөдү? Эмне үчүн биздин аскердик бөлүктөгүлөргө дайым уруксат Атамекендик согушта Кыргызстан СССРдин военно-морской флот Кузнецов адмирал башкарган. Бир самолеттин, бир кемесин эмек учуратпастан зыянга согушту достойно тосуп алган. Себеби ал готовность номер 1 болуп кармап турган. Тажикстанда даярдык жүрүп атат деген кабар келген бизге. Ооба. А эмне үчүн ошого реакция жасашпады? Өткөндө өткөргөн учение даярдык кожогөрсүнгө кылынды. Мен туура түшүнөт деп ойлойм. Садырга дагы, Камчыга дагы коргоо министри.
Коргоо министринин милдети Кыргызстанды тышкы душмандан коргоо. Кече коргоп кала албадыкпы? Камчынын милдети улуттук коопсуздук. Алдын ала контр чалгын бар кол алдында. Эмне үчүн камчы чет элге кетип аткан, шеп, кетип атат, кол салган жатат, барбаңыз деп айтышкан жок. Эмне үчүн камчы ошолордун калдырмай керек жасап атат. Эми келип кылган билтен, мейли мени камашсын. Бирок эртең тарых алдында качандыр бир келип ушулардын бардыгы көтөрүлүп жооп беришке туура келет. Анда көрүп оңдош керек катаны. Чоң рахмат, Бакыт мырза. Бакыт Үзенбаев мырза студиябыздын мейманы болду. Тынчтык деп жатып, тынчтык деп туруп атабыз ушул күндөрү. Эртең 1 май эмеспи? Ошол тажиктер менен бир мамлекет болуп жүргөн учурда ушул күнү баардыгыбыз тең тынчтык, май, эмгек деген уран менен чыкчык элек. Эртең дагы бир эл болуп, боордош эл болуп, ураныбыз тынчтык болуп чыгалык. Эртең дос эки адам деңгээли бирдей болсо, байлыгы бирдей, кызматы бирдей болсо дос болот. Өзүн коргой албаган адам эч ким сыйлабайт эркин. Биздики балдар жаңылыштык кылып, кол чогук чыгып бизден башталган болсо кечирим сураса түшүнмөкмүн. Булардын очем планировать военный операция кылып, 5 жастагы кол салып, вертолеттерден бери аткылап атканды кантип кечирүүгө болот? Эмне үчүн алардын шартын аткарыш керек? Бул туура эмес деп эсептейм. Туура эмес агай. Бирок башка эч ким жаратыр албасын. Жанагындай 12 жаштагы кызыбыз, өлбөсүн дагы аскерлерибиз үйүнө кайтып барсын, негизгиси. Латындар айтат, хочешь жить в мире, готовься к войне. Эң туура. Рахмат чоң, иш күндүн кечи болду. Чоң рахмат. Ох. Жакшы калыңыздар.